Искусство бул жөнөкөй нерседен өзгөчө нерсе көрө билүү, же тескерисинче өзгөчө нерседен жөнөкөй нерсе көрө билүү деп Дени Дидро айтмакчы. Бүгүн темабыз искусство болмокчу. Урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер дагы бул темага кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу байланышыңыздар. Жана ошондой эле, урматтуу достор, 2 сааттык иш күндүн кечи долбоорун биз баштаган турабыз. Андыктан жагымдуу көрүүлөрдү каалайбыз, жакыныраак келебиз жана жай баракатта турабыз. Бүгүн биз менен чыга алабыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, бүгүн иш күндүн кечинин темасы искусство. Мына искусствонун чыгаан өкүлдөрү бүгүн бизге мейманга келишет, жана ой бөлүшөт. Азыр болсо мен жанымда Кыргызстандын сыймыгы десем жаңылышпайм. Жеке эле Кыргызстан эмес, жалпы Орто Азия боюнча жалгыз аял айкелчи, сүрөтчү, скульптор Тамила Маматова. Кош келипсиздер. Жалгыз Орто Азия боюнча жалгыз деген мени таң калтырып атат. Эмне үчүн бул айкелчи болуп элдин баары эле бара бербейт? Окугандар бар, айкелчиликте окуган айымдар бар, бирок мындай практикада ушинтип иштеп, анан ошол кесиби боюнча иштеп кеткендер жок да почти. Себеби биздин кесип эркек мырзаларыбызга аябай ыңгайлуу болот да. Анан
оорундугу бар, сууктугу бар, зыяндыгы бар. Ошон үчүн мен Садыков академиясында окугам. Андан ошо мен окуганга чейин эки эжеке бүткөн экен. Бирок алар дагы шартка байланыштуубу же ушул кыйынчылыгынан жана болупу башкага өтүп кетишкен экен да. Бирөө кол өнөрчүлүккө, бирөө педагог болуп кетиптир. Анан уже үчүнчүсү мен болуп, анан уже меники окуу, анан чыгармачылык тем кетип атат да. Окуум бүттү, эми чыгармачылык калып атат ошол. Айта бериңиз. Себеби өтө оор. Оор, зыяндуу жактары көп. Зыяндуу дегенде ошо кайсы? Суук, мисалы үчүн ылайдан иштесең, суук денеңе оорутуп алышы мүмкүн. Анан таштан иштегенде кадимкидей чаң өпкөңө толот. Анан маска кийип иштейбиз. Анан кулакка зыян, шум чыгат жана инструменттерденчи. Анан көзүңө бир нерсе таш же темир кирип кетиши мүмкүн. Очки тагып иштелет. Анан оор көтөрөсүң. Жакында бир коллегам менен сүйлөшүп калдым. Ал дагы оор көтөрүп жүрүп, Москвада иштеп жүрүптүр да, анан белиме грыжа пайда болуп калды. Азыр оор көтөрө албайм дейт да. Уже скульптура боюнча иштеп бир мырза ошентип айтып калды. Анан оор көтөрөсүң, мешокторду ары бери жылдырасың, гипс, цемент. Айтор ушундай. Кысасы түйшүгү жеңил эмес экен, аябай оор экен. Эми эркек киши үчүн деле мындай байкасам, биздин эркек скульпторлор дагы кышында иштешпейт экен. Ылай мененчи. Мен иштеп жүрөр эткенмин да, көрсөчү. Себеби сиз бул кесиптин фанаты. Фанат окшойм, билбейм. Күйөрман болуунун дагы бир мындай себептери болуш керек. Алар эмнелер? Себептери... Сиз жумушуңузду эмне үчүн сүйөсүз, эмне үчүн жашайсыз? Билбейм, ушул объем тартат өзүнөчү. Бир күнүнө бир нерсе жасасам, кадимкидей өзүмө керектүү адамдай сезем да. Анан жасабай калсам, кадимкидей эч кимге кереги жок, колуман эч нерсе келбей тургандай бир өзүмө жоктой сезе берем да. Анан бир нерсе жасасам, кадимкидей жыргап жүрөм, кубанып жүрөм дегендей. Ошол. Азыр жумуш көппү сизде? Азыр ар түрдүү проекттер иштеп атам. Ар түрдүү размерде, эскиз түрүндө бар, чоң форматта бар. Көбүнчө азыр модельдер жасалат. Алар башка материалга которулат. Эми жакында таштан да иштеп баштайм. Ошол ар түрдүү материалдарда, ар түрдүү размерлер ушундай. Сиздин кардарлар кимдер? Кимдер сизге заказ беришет? Заказдар ошол портрет жанрына көп заказ түшөт. Портретти жакшы жасайт экенсиз деп көп эле портрет заказ кылышат. Кадимки эле адамдар керек, эгер атасы өтүп кеткен болсо, мүмкүн атасына эстелик коюшат. Мүмкүн белек кылышса, тоже портрет белек кылышат. Ушундай ар түрдүү кесиптин эсиндеги кардарлар. Ар түрдүү кесиптин эсинде. Мамлекеттик заказдар барбы? Мамлекеттик заказдар жок. Ал мамлекеттик заказдар өткөн жылы болду. Жана опера балетке Болот Миңжилкыевдин портретін, бюстин жасап бериңиз деп. Ошол болду мамлекеттик заказ. Андан кийин боло элек частный заказдар, жеке заказдар. Сиз окуу жагынан алганда бул жерде Турганбай Садыковдун атындагы көркөм академияда окудуңуз, анан Санкт-Петербургда Репин атындагы академияда окудуңуз. Анан кийин канча жалпы ошол мектепти аяктаганда бир жыл Ош мамлекеттик университетинде искусство факультетинде окудум. Ал жерде скульптура жок болгон үчүн агайлар ошол жерде мындай өнөрүм байкап калып, Бишкекке жөнөтүшкөн. Ал жерде бир жыл окуп, окуумду таштагандан кийин Бишкекте 5 жыл окудум. Аны бүтүп, сразу эле Санкт-Петербургка тапшырдым. Ал жерде 6 жыл. Чогуу 12 жыл окудум. Азыр 3 жылдан бери Кыргызстандамын. Ошол аралыкта мен 3-4 мамлекетке барып келдим. Ошол 3 жылдын ичинде симпозиумдар болуп, бир жылда 2 жолу, бир жылда 1 жолу ушундай
азыр алдыда да башка мамлекеттер турат. Ошолорго даярдык, эскиздер, кадимкидей мындай өзүңдүн ойлоруңду ошо композицияга берип, эскиз даярдайсың. Анан ал жакка барганда уже ташка которуп таштап кетесиң. Сиздин эмгегиңизде ошол эл аралык аренада дагы мындай жогорку баасын берип, өзүңүз айткандай симпозиумдарга көп чакырышат, сыйлыктарды дагы тартууланганы баарыбызга маалым. Арасынан ошол сыйлыктардын арасынан сиз алган сыйлыктардан сизге кайсынысы маанилүү, сизге кайсынысы мындай көбүрөөк дем берди эле, кандай мындай бурулуш жылы болот го? Ооба, болот. Сиз жөнөкөй эле инсан эмес, азыр эл аралык деңгээлдеги скульптор катары азыр мындай аброюңуз дагы бар дегендей. Биринчи алган сыйлыгым ошол мектепте окуп жүргөндө 11-класста ошол скульптура боюнча жаш таланттар деген бар болчу. Азыр билбейм, барбы райондордо бар да. Болчу ошол мен окуп жүргөндө. Анан ошондо биринчи алган грамотам эсимде. Кыйналып ошол районубуздун центрине чейин алып баргам, автобуска салып, анан элдерге көргөзүп, элдер таң калышып, сен бирөөлөрдүн иштерин алып келип алган окшойсуң, сен өзүң жасай албайсың мындай дешипчи. Анан кайра мага ишенишпей биринчи эмес, экинчи орун беришкен скульптура боюнча. Анан кайра автобуска жүктөп көтөрүп келген эсимде да, жашыл түстөгү грамотам болчу. Кечээндө Юлиялар барганда көрсөткөм, ушул биринчи грамотам деп. Өзгөчө ошол кадимкидей демек мен скульптор боло алам деген жыйынтыкка ошол биринчи грамота аркылуу келгенмин да. Анан калгандары андан уже жогору болуп кетет. Бирок ошол биринчи алган ошол окуучулук күндөгү кичинекей иштериме алган грамотам илинип турат мастерскойумда. Кадимкидей өзүнүн бир орду бар да. Ошол азыркы күнгө чейин келишме деп ойлойм да. Анда кыскача сиз тууралуу сюжетке көңүл бурабыз, урматтуу көрөрмандар. Андан кийин маегибизди улантсак. Показывайте нам свою обитель. Топор. Да, типа топор, это могу я глину помешать. Тамила Маматованы тартуулаганга кубанычтабыз. Кыйын жана кызыктуу кесиптин ээси Айкелчи. Слушайте, а по здоровью у вас все в порядке? Вы же давно работаете. Пожалуйста. Да, нормально. Дай бог. Упало у меня железо, 2 дня мучилась, пошла в поликлинику, сняли там железо. Оказывается, сюда попало, да, кусок железа. Да ладно, камни, это что-то себе отпилить же можно. Однажды женщина в Италии, из Африки была она, вот тут отпилила с болгаркой, не смогла потом работать дальше. Тамила мыкты иш жасады. Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигин жаратты. Андан кийин ал белгилүү болуп калды. Шедеврлердин кайда жана кандайча жаралгандыгын өз көзүбүз менен көрүү үчүн кыздын өнөрканасына келдик. Уже стенка скоро закончится. Ну да, тут Ух ты, ничего себе! установлено в Астане, Алмате. Ой, правильно говорю, правду говорю. Вот первый эскиз. Он совсем другой, да? Вот даже вот отсюда началось, вот, который Айтматов. Мунун баары бир нече жыл мурун Тамила окуган Санкт-Петербургда башталган. Өзүнүн дипломдук иши үчүн Айтматовду тандап У алган. него очень фактурное, интересное лицо, характер очень тяжелая была. Дээрлик шыпка жеткен 3 метрлик Айкел. Тамила цехта жалгыз иштеп, Айтматовду жалгыз жасады. Көз карашы, позасы, кайчылашкан колдору бул жерде баары кокустан эмес. Делала наброски, когда я чай пью, тоже рисую его. Когда сплю, тоже думаю, как этого передать.
түнкүсүн уктабай, аябай аракет кылды. Анткени Чыңгыз Айтматовдун образы ар бир кыргызстандык үчүн өзгөчө. И вот решение вот такой поза тоже сама придумала. В основном я заметила его фотографии. Он часто вот так делает почему-то. Вот так сидит или вот так сидит. Часто есть такой у него моменты. Его взгляд далеко, прищуривающий глаза, не открывает вот так. Он прищуривает глазки, и при этом он смотрится как задумчивый. Иштеп чыгуу үчүн 1 жыл, дагы 6 ай аткаруу үчүн кетти. Атактуулук кокусунан келди. Тамила жасаган ишинин сүрөтүн жарыялап, андан кийин башка социалдык тармакка кирген эмес. Бир күнү телефонуна 10 000 деген билдирүүдөн ойгонуп, көптөгөн лайктар, көптөгөн репосттор жада калса, анын ишинин сүрөттөрү менен мемдерди көрдү. Тамила Маматова буга чейин дүйнө жүзү боюнча ондогон командировкаларга барганы менен азыр Бишкекте жашап, иштеп жүрөт. Өткөн жылы Түркияда, ага чейин Крымда жана 2 жолу Италияда болгон. Жакында ал Париждеги симпозиумга өзүнүн чыгармаларын тартууламакчы. Тамиланын кыялы бар. Айтматовду толугу менен чоподон өз каражатынан жасаган. Ал эми келечекте демөөрчү тапса, таштан жасайт деп үмүттөнөт. Баса, Чыңгыз Төрөкуловичтин туугандарына чыгарма аябай жакты. Жазуучунун балдары жана эжеси Роза анын устаканасына келишип, көпкө сүйлөшүштү. Таланттуу Тамила Айтматовдун айкели Эркиндик бульварына орнотулуп, адамдар ушул скульптура жанында жолугушса деп кыялданат. Кыялдар орундаларына айкелчи ишенет. Мисалы, Тамила Жалалабад облусундагы бир айылдан келген жаш эле кыз. Кичинекей кезинде чоң энеси оймочуну жана чоң атасы Темир устаны көрүп, аларга окшоп иштегенди кыялданчу. Атактуу скульптор болуп көп саякаттоону каалачу. Бүт баары дал ушундай болду. Таланттуу айкелчи Тамила Маматовага ийгиликтерди каалап кетебиз. Кыялдар чындыгында эле орундалат. Чындап суктандырарлык, көз кубандырган өзгөчө эмгектердин автору жана ошондой эле мына Кыргызстан эли жалпы биз мамлекетибиз бир барктай турган, өзгөчө жогору баалай турган инсан бүгүн бизде мейманда. Абдан кубанычтабыз келип бергениңиз үчүн. Биз азыр жаңы эле көрүп атып, дагы да болсо бул иш жөнөкөй эмес экенин мындай кыскача сюжеттен эле сезип атабыз. Себептен жанагынча чаң, жанагынча жумуш, сөзсүз түрдө маска кийиш керек экен, респиратор. Вот ден соолугуңузду сиз карайсызбы, же болбосо мисалы үчүн атайын камданасызбы, мисалы үчүн чоң жумуш жасап атканда? Мисалы үчүн ден соолук өзүбүздүн настроениябыздан, өзүбүздөн деп ойлойм да. Мисалы үчүн жакшы ойлоп, жакшы нерселерди ойлоп, жакшы иштер жасап, мындай маанайыңды жакшы көтөрүп жүрсөң, бардык мындай майда чүйдө проблемаларга көңүл бура бербей, мындай өзүңө жакшы маанайга алып жүрсөң, ден соолугуң жакшы болот экен да. Ошону аябай мен баалайм да ошол процесстен. Болот кээде жана санаторийге барып келем, атайын лечение алып колдорума. Жылына барбасам дагы 2 жылда 1 жолу барып турам. Анан ошол негизи ошол скульптор болуш үчүн ден соолугуң чың болуш керек. Анан ооруп жатып скульптура жасай албайсың. Миң композицияң шедевр болуп турса да, ден соолугуң болбосо ал татыбайт деп ойлойм да. Анан ошон үчүн мен дайым ден соолугумду мындай
жакшы алып, көңүлүмдү, маанайымды жакшы алып жүргөнгө аракет кылам. Жо, эми бул психологиялык эле мындай настрой болот атпайбы? Сиз мындай өзүңүздү еще физикалык жактан дагы чыңдап турасызбы ден соң, чуркап жүрчүм, гимнастика дегендей. Эртең менен кадимкидей машыгып чуркап жүрчүм, бирок азыр карасам өзү эле скульптура өнөрү мен үчүн ушу сиз айткандай чуркап жана физкультура сыяктуу эле экен да. Эртең менен турам, кадимкидей мастерскойдо отуруп алып жасабайсың, аны туруп алып, базып, ары чыгасың, өйдө чыгасың, ылдый түшөсүң. Ошентип кадимкидей ден соолугуңа мындай ошол тарабы пайдалуу да. Кыбырап жүрүп иш кыласың да, олтуруп албайсың. Азыр бирок чынын айтайын, эч кандай чуркап, мындай кээде эле физзарядка кылам эртең менен. Так чуркабай койдум, мурда чуркачым да. Атайын күч болот мага депчи. Азыр бирок өзүмдүн кесибим эле ошол. Чуркаганга тең болот. Убактыңыздын астыгы дагы ошондой. Канча бөлүгү, мисалы үчүн бир күндүн канча убактысын сиз ошол өнөр-канаңызда коротосуз, өнөр-канаңызга жумшайсыз? Ооба, өнөрдө ушундай экен да, өтө эгоист болушат экен өнөр инсандар эмес, өнөрдүн өзү. Канча ал өнөргө көңүл бурсаң, ошол жөнүндө ойлоп, ошол эле өнөрүңдү карасаң, ал ошондой мындай ачылып жакшы боло берет экен да. Анан өнөрүңө көңүл бурбай койсоң, кадимкидей ал эч кандай эффект бербейт экен. Ошон үчүн мен көп убактымды өнөр-канама арнаймын, жасаган иштериме арнаймын. Эртең менен 8-де барып каламын өнөр-канама. Үйүңүздөн алыспы? Жакын эле. Ошол жерде жөө эле ровно барып калам, 8-ге барып калып, кадимкидей эле. Кадимки жумушка сиз шефиңиз жок да, өзүңүздүн өнөр-канаңызда. Ооба, ошол жерде өзүм кожоюмун да. Анан кадимкидей саат 1-ден 2-ге чейин обед тамактанам. Анан кайра эле саат 8-ге чейин, кечки 8-ге чейин өнөр-канамда болом. Кадимкидей жасаган иштерим менен сүйлөшөм, жана уборка кылам, пол жуам кээде, мастерскойдун таза кармаганга аракет кылам. Таза болсо мастерскойм, кадимкидей көңүлүң көтөрүлүп, жакшы иштейсиң да. Анан план коюп алам, бүгүн могул ишти иштейм, эртең могул ишти иштейм. Анан шаарда иштерим көбөйүп калса, кадимкидей план кылып жазып алам. Бир күндө атайын ошол иштериме арнайм. Мисалы үчүн распечаткага же минкультурага же дагы бир интервью ушундай баарын бир күнгө топтоп алам дагы. Бир күнүмдү ошол ишке арнайм. Анан көбүнчө ошол өнөр-канамдан чыкпаганга аракет кылам. Демек, мындай дем алыш күн жоктур выходной деген? Жок, чынын айтайын, жок. Воскресенье күнүндө иштей берем, анан туугандарым таң калат. Бүгүн воскресенье, эс албайсың депчи. Анан кээде эле киного барып калбасам досторум менен же паркка бир кичине айланып жолугушуу болуп, ошол эле да. Анан атайын өзүм үчүн выходной албайм. Мен айтам, ошол выходной күнүм дагы өнөр-канама арналсам, кадимкидей жылыш болот. Ошол мен эс алганым деп ошентип күлүп коем да. Бирок кадимкидей эс аласың. Колунда бир нерсе жаралып атса, кадимкидей эс аласың да. Анан акырында сезесиң уже кечке. Колуң кадимкидей чарчап, денең шалдырап, бирок энергияңды ошол бүт ишиңе бердиң да. Ишиң мындай ачылып келип атат, жакшы болуп келип атат. Ошо менен мындай баланс болуп калат дагы, чарчагыңды унутуп каласың да. Уйкуң да таттуу болот. Да, ошондой. Мындай чындап уктайсың да, жакшы көрүп уктайсың. О, бир ишин бүттүм эле, жасадым деп сыймыктан уктайсың да. Эми бизде Кыргызда тойлор көп, анан кийин туулган күндөр көп дегенде андай нерселерге да барбайсызбы сиз? Ошондо. Жок, чакырса барам. Чакырса барам. Өтө кечке чейин калып кетпейм. Ошондо да келип, бир сыйра мастерскойм карап, иштеримди ачып жаап, анан уйкуга кетем да. Анан мастерскоймо кирбей калсам, кадимкидей өзүм бир жерге койгонго жай таппай киришим керек эле. Мен бүгүн барбадым деп өзүм күнөөлүү сезип да калам кээдечи. Сизди интернеттен көп көрүп, анан кийин балким интервьюлардан көп көрүп, сизге байланышып, биз сиздин шакиртиңиз бололу, жардам берели дегендер болсо керек. Албетте, толтура күндө эле звонок болот, кадимкидей окуучу албайсызбы, студия ачпайсызбы, шакирт алыңызчы депчи.
Бирок мындай карасам, азыр аларга убактым жок экен, чындап. Мүмкүн бир убакыт келет, мен атайын студия ачып, атайын шакирттер даярдап. Бирок азыр жаңы бир шакирт алдым. Ал өтө суранган үчүн аябай кичине лепканы билет экен. Азыр жашы улуу эле киши экен, бирок келип үйрөнөйүн деп аракет кылып атат. Мен тапшырма берип койдум. Анан формовка деген өзүбүздүн жанагы бар. Бир модельди башка батареяга которуш үчүн форма алабыз да. Ошону үйрөттүм. Ошентип акырындап ташты эми үйрөтөйүн деп атам, таштан жасашты. Азырынча ошол шакиртим бар. Анан көп окуучу алып жана кылган кадимкидей энергияны алып коет. Ал өзүнүн убакыты келет, үйрөтөм деп ойлойм да, убакыты келет. Азыр иштеп алыш керек деп ойлойм. Маегизди кыскача жарнамалык төмөктөн уланталы. Биздин берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания учурда курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Астория жана Гранвилл үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, бүгүн иш күндүн кечи программабыздын темасы искусство. Искусствонун чыгаан жылдызы бизде мейманда, Кыргызстандын сыймыгы, жеке эле Кыргызстан эмес, жалпы Борбордук Азия боюнча жалгыз аял айкелчи, сүрөтчү Тамила Маматова бүгүн бизде мейманда. Жогоруда сіздерді пландар туралы уктук, азыркы учурда буюрса ассистент алып тұрсыз. Эми көп сунуштар келет болуш керек сизге. Себеп дегенде бул кесипти аркалаган, анан алып кеткен кишилер жок койсо экен. Себеп дегенде чыныгы түйшүктүү, ары оор кесип болгон үчүн эми түшүнүктүү, эмне үчүн аз, эмне үчүн жок. Жок деп да айта албайм, бар. Аз, абдан эле аз. Анан демек сизге суроо талап жогоруда. Сиздин кызматыңыздарга болгон суроо талап жогору. Анан албетте чет өлкөдө башкача бааланат. Ооба, башкача бааланат. Азыр алдыда Екатеринбургда симпозиум. Ал жерде кыргыз темасы. Бир-эки жума ошол жерде болом. Андан кийин жана Францияга, күзүндө Францияга дешип атат. Туркияга болду. Ал жака өткөн жыл барган үчүн бул жыл баргым жок. Кадимкидей чаңда иштей берип, азыраак чаң иште иштейин деп. Эми мындай кээде ушундай тандоого туура келип калат. Кайсы мамлекетке барасың? Мисалы үчүн мурда барган болсом, уже баргым келбей калат да. Башка жерге барып, башка ишти жасагым келет. Ошон үчүн азыр эскиздеримди даярдап атам, ошол эки симпозиумга. Симпозиум деген сөз бир аз ошону ачыктап бересизби? Симпозиум деген өзү гректердин сөзү экен, мурда гректердин сөзү. Бул чогулуш, тегерени олтуруп алып, тегере стол уюштуруу деген мааниде экен да. Сиздердин симпозиум ошол кандай өтөт? Биздин симпозиум ошондой эле. Кадимкидей ар мамлекеттен бирден мастерлери келишет, анан кадимкидей ушундай отуруп, түнү олтуруп чай ичип, анан эртеси күнү иштеп, дагы обедте олтуруп, ушул өзүбүздүн кесипке тиешелүү нерселерди сүйлөшүп, ой алмашып, пикир алмашып, анан билгенин билбегенге үйрөтүп, мисалы үчүн кээ бирлери башка инструментте иштегенди билбесе, экинчиси башка инструментте иштегенди билбейт, ушинтип бири-биринен тажрыйба алып, кадимкидей өсүп келишет да. Ошону симпозиум. Биздики да ошондой эле симпозиум болот. Ал симпозиумду белгилүү бир мамлекет мындай уюштурат и акчасын да төлөп берет. Бүт организацияны өздөрү алышат, турак жайын, тамак ашын, барып келишин. Анан кичине гонорар да бөлүп беришет. Анан кээде болот, өзүң акчаңа барасың, бирок ал жакта жашаганың, анан гонорарың болот. Ар түрдүү болот да. Анан мен аракет кылам, спонсор табышмага кыйын, чынында бул жерде.
ошол баарын төлөп берсеңер барабыз деп ошондой сунуш жанагылар ошондой симпозиумдар болсо барам, албетте барам. Ошол. Ошол симпозиумдун жыйынтыгы менен сиздер жумушуңуздарды бүтүрөсүздөр же болбосо орто жолдон калып калабы? Жок, бүтөт. Кыска убакытта, Кыска убакытта бат иштеш керек. Эң көп 1,5 ай болду, Крымда болду. Ошол анда чыныгы реализм болчу. Таштан сразу реализм иштөө аябай кыйын. Ошон үчүн убакыты көп болду. 1,5 ай иштедик. Реализм бул өтө реализм. Кандай десем? Реалдуу болуш керек да? Аябай реалдуу болуш керек да. Анан азыр мындай симпозиумдарда мындай геометриялык фигуралар деле жасап, бир нерселерди ойгон болуп, ошол скульптура деп атпайбы? Бирок өзү скульптуранын маңызы ошол. Оюу да, оюу деген сөздү билдирет. Реализм бул уже эмнени көрсөк, мисалы үчүн сиздей кылып жасаш керек да. Ошон үчүн көп убакыт болду. Анан башка симпозиумдарда да мен реализмди жасаганга аракет кылам. Себеби менин школам, 2 школам деле ошол реализм менен аяктадым да. Анан башка коллегаларым мүмкүн абстракцияны жасса, меники реализм болуп атат. Абстракцияны жасоого дагы бир өзүнүн убакыты келет деп ойлойм да. Мен азыр менин школам ушул реализм болгон үчүн мен сразу абстракцияга өтүп кете албайм. Анда мен окуганым бир тыйын болот да. Ошон үчүн мен реализмди алып кетип атам. Кадимкидей ишти бүтүрүп, организаторго тапшырып, кадимкидей закрытиялары болот. Атайын кубок, грамоталар бөлүнөт. Өзүнчө атайын бир күн майрамдалат бүткөнүбүздө. Ачылышында дагы ошентип майрамдалат. Анан бизди кадимкидей узатып коюшат аэропортко чейин. Анан бир шаарларды көрсөтүү үчүн дагы атайын организаторлор өздөрү алып жүрүшөт. Андай бейтааныш адамдарга жакындатышпайт. Кадимкидей президенттер жүрөт, ошентип эле алып жүрүшөт да. Аябай сыйлуу делегация жүргөндөй. Да, ошол делегация ол музейлеринен мындай белгилүү жерлерин алып барып көрсөтүшөт. Ошо биздин көңүлүбүздү караганга аракет кылышат да. Сиздин кыялыңызда могул жерге барып практика ошо сиз айткандай симпозиумга катышып келсем деген кыялданган өлкөлөр барбы? Мен как раз 2018 жылы аяктадым Санкт-Петербургду. Анан Крымга бүт эле группалаштарым, мен досторум кетишип атты да, эс алган үчүн. Мен Крымга бара албай калдым, аябай кымбат экен да, көрсөчү, ал жака барышчы. Самолеттун акчасы эле көп экен, анан мен бара албай калдым, ушунча жүрүп көрбөй калдым Крымды деп ыйлактап келгем, окууну бүтүпчү. Анан кийинки жылы эле Крымга чакырып калышат. Анан ушундай да болот экен деп таң калып, Крымда 1,5 ай жүрдүк. Анан дем алыш күндөрү кадимкидей ар шаарларына барып көргөнгө аракет кылдык. Анан өткөн жылы дагы бир ой болду эле, Францияга качан барат экем депчи. Анан быйыл Францияга чакырып калат. Анда бүгүнкү эфирден да бир өлкөнү айтып койсоңуз, балким ошол кайсын айтсам дейм. Жакшыраак ойлонуп айтыңыз, себеп дегенде сиз ойлонуп калсаңыз, сөзсүз түрдө ишке ашат экенин көрсөм. Ошол ойлонуп калсам, ошол болуп калат да. Анан бирок өткөн жылы эле Францияга чакырышкан. Мен Туркияда болуп калып бара албай калдым да Франциягачы. Анан быйыл уже ошол эле организация чакырып атат да. Анан бир жолу Египетке чакырып калды, Крымда жүрсөм. Ал жака да бара албай калдым. Бирок быйыл чакырса бармакмын деген ниетим бар, бирок мүмкүн эми чакырып калышат деп ойлоп атам. Египетти дагы көрүп, жана фараондорду көрүп келейин деген ниетим бар болчу. Айтып коеюн. Эми болот эле. Сөз болсун, сөз ишке ашсын. Андан кийин албетте эми карабайсыздарбы? Көп нерсе биз ошол жанагындай эң өкүнүчтүүсү жанагы тип чакырып атканда спонсор болуп колдой турган инсандардын же болбосо ошол эле мамлекеттин эми бир аз кандай десем, искусствого бир аз кайдыгерлиги, кыскасы колдоо жоктугу дагы аябай өкүндүрбөй койбойт.
сизди дагы эмнелер түйшөлтөт? Дагы мисалы үчүн канткенде ошол сиздин тармак жакшы өнүкмөк себептегенде сиздер чындап келгенде мындай тарыхты жасап атасыздар да. Тарыхты жасап атасыздар. Биздин ошол эле даанышман инсандардын айкелдерин түбөлүккө калтырып кетип атасыздар. Ошол эле Чыңгыз Айтматов, ошол эле Манастын каармандары дагы толгон токой тарыхый инсандар. Канткенде сиздердин тармак кичине балким кызыгуу артмак, эми албетте эң биринчи кезекте бул акча болуш керек. Эми азыр көп эле ошол акчага барып келип калат экен да. Анан көп эле интервьюларымда айтам, биздин Кыргызстанда биринчи экономикабыз өнүксө, анан маданиятыбыз өнүгөт депчи. Анан себеби экономикабыз өнүксө, шарт түзүлөт, кадимкидей башка мамлекеттерге барып стажер болуп барып келсең болот. Кадимкидей өнөр-каналар мүмкүн ачып бермек, экономика өнүксөчү. Эл ток болсо, эмне деп коет? Наның болсо ырым болот дейт. Ырым болот, Дегенде ошол биринчи экономикабызга такалат экен да. Анан мен эгер экономикабыз өндүксө, мен ошол стажировкаларды уюштурмакмын да. Ушундай өзүбүздүн кесип боюнча башка музейлерге барып келип, башка элдин музейлерин көрүп келип, ошондой жанагы тажрыйба алса өтө өсөт экен да адамчы. Ошол кесип боюнча өсөт экен. Ошону айтмакмын. Анан өнөр-кана мүмкүн бөлүп берсе дагы мамлекет тарабынанчы. Мисалы үчүн азыр бүткөн окуучу студенттер өнөр-каналары жок. Россияга иштеп кетип калышат, ушинтип. Анан бул дагы ошол акчанын айынан да, акча табыш керек, ошол жакта иштеш керек да. Анан мен дагы келгенде өнөр-канам жок болчу. Мен министр культурага кайрылдым. Алар унчуккан жок. Анан бир туугандарымдын каражаты менен куруп беришти өнөр-канамды. Бирок суук, жука материал мындай арзан жанагы менен курулуп, суук болуп атат. Эми дагы оңдогонго аракет кылам. Ошондо мындай мен сиздин сурооңузга ошол стажировкалар кадимкидей ошол биздин өнөрдү өнүктүрөт экен деп айта кетет элем да. Ошол. Чоң рахмат, бизге берилген убакыт дагы жыйынтыкталып калыптыр. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздерден көптөгөн эмгектерди күтөбүз. Албетте ден соолугуңузга караңыз. Бөпөлөп сиздей инсандарды биз албетте кыргыз эли жеке эле сиздин үй бүлөңүз эмес, жалпы кыргыз эли дагы колдоого алыш керек деген пикирдемин. Биз менен чогуу болгон Кыргызстан эле эмес, бүткүл дүйнө боюнча бааланган, эмгеги, аброю күчтүү болгон инсан Тамила Маматова болду. Бар болуңуз. Сиздерге да чоң рахмат. Анда кыскача сюжеттен кийин биздин программабыз уланат. Анда сиздерге Бурана Fashion тууралуу сюжетти тартуулайбыз.
Birinci dizayner modelder менен кирип даяр болгула. Экинчи дизайнер гана. Это второй дизайнер со своими моделями. Үчүнчү каякта жүрөт? Through the hard times and the good, I have to. Ладно, я сейчас тебя здесь оставлю, это уже ученик 4-й парень шевер, лифт ичимге бербей макул бол. А сразу понимай и все. Здесь есть маркер? Бизге суу алып келиш керек болчу. Азыр алып келет. Тынчтыкты сактагыла, азыр баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Саламатсыздарбы достор? Бүгүнкү кечебизди сиздердин уруксаатыңыздар менен баштайбыз. Менин оюм боюнча кандай кийинерибизди бизди курчап турган коом айтат. Бул жактагы көрсөтүп жаткан кийимдердин баарын мен күнүмдүк жашоодо кием. Чынын айтканда, көчөдө баратканда мени өтүп бара жаткан кишилердин түшүнбөгөн көз карашын байкайм. Адамдар өзүн кийим аркылуу көрсөткөнгө үйрөнүш керек. Кандай өзүн сезсе, ошондой кийинип. Мен джинсы же Adidas спорттук кийимин эч качан кийбейм. Мен бул жаман деп айтпайм. Жөн гана бул мен эмесмин. Мына бул жактагы көрүп жаткан стиль бул мен. Сүйіктүү көрөрмандар, бүгүнкү темабыз
искусство. Да, жогоруда сиздер көргөн Бурана Fashion Week мода жумалыгы, эл аралык мода жумалыгынын уюштуруучуларынан бири, fashion продюсер, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Көркөм сүрөт академиясынын дизайн одежды кафедрасынын башчысы, аны менен биргеликте жалпы эле маданий активист, сыймыктуу инсан Ынтымак Абдылдаев мейманда. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Абдан кубанычтабыз. Сиздер дагы кошсоңуздар болот, урматтуу көрөрмандар. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар, биз дарегине жеткиребиз. Абдан кубанычтабыз, Рахмат. Ынтымак мырза. Азыркы учурда эмненин үстүндө иштеп атасыздар? Алгач Бурана Fashion Week тууралуу кеп кылалы. Бул 4-чү ирет өтүп атыптыр Кыргызстанда эл аралык мода жумалыгы. Анын эң башкысы бул ирет онлайн форматта шартка байланыштуу өттү биринчи жолу. Жок, онлайн эмес, офлайн. Офлайн, офлайн. Офлайн. Анткени мода жумалыктардын баары токтоп калды да. Ошол пандемияга ылайык дүйнө жүзү боюнча бардык мода жумалыктар токтоп калды. Анан баары онлайн форматка өтүп кеткен да. Анан офлайн болгон жок. Анан офлайн деп быйыл биз биринчи жолу Кыргызстан ачты. Биз тууралуу аябай көп өлкөлөрдө жазды. Аны менен бирге Нидерландыда, биз Кыргызстанда даже Dior, Fendi мода үйлөрү өздөрүнүн мода жумалыгын өткөздү, бирок алардын мода жумалыгы эмес. Анткени ал толук болгон жок, кишилер келген жок, алар өздөрү эле видео тартты. Бирок Кыргызстанда андай болгон жок деп аябай жазыптыр, ошол Нидерланд тилинде. Анан ал жердеги ошол биздин жарандар, кыргыздар жашайт дейм, кыргыздар кайдаган жашабайт дегендей. Ошол жердеги жашаган береже ошол Нидерланд тилинен орусча тилине которуп Facebookка жазыптыр болчу да, бизди ошо жазды деп. Анан кантип билип калдыңыз десем, айтып атпайбы? Мен негизи бул газеттен окубайм, ал газет болсо жумасына 2 жолу чыгат. Анан менин кошунам окуйт. Анан ал ушул случайно сен жашаган өлкө эмеспи деп Кыргызстан деген деп көтөрүп келди дейт мага. Мен көрүп алып аябай таң калдым депчи. Ошо менен бирге Францияда биз тууралуу, Түркияда, Тажикстанда, Өзбекстанда жазылды. Негизи биздин мода жумалык эл аралык деп биринчи жолу эл аралык деп аталат. Анан бизде ошо биринчи жолу башка өлкөдөн дизайнерлер чакырабыз да. Канча мамлекеттер? Кайсы мамлекеттер? Негизи ар кайсы жыл ар кандай. Быйыл ошол тилекке каршы пандемияга байланыштуу 2 өлкө келди. Бул Узбекстан, Тажикстан, анан Москвадан келишти. Бирок Москвадан бизде чакырылган сыйлуу коноктор болушту да. Москвада аябай чоң бир фестиваль бар, Тюбетейка деген, фестиваль восточных культур. Бул ошол Москвадагы восточный маданиятты даңазалаган, ошол Орто Азия, анан менен бирге ошо Кыргызстандын маданиятын даңазалаган фестиваль да. Ошонун жетекчиси Кыргызстанга келди да. Кудай буйруса ошол апрель айында биз аяка дагы барабыз, ошол Кыргыз маданиятынын күндөрүн өткөзгөнү. Кene биздин ошол келишимдин негизинде да. Ошо дагы мода жумалык жылына 2 жолу өтүп турат. Биздин мода жумалык 3 күндөн турат да. Биринчи күнү ошол жаш дизайнерлер өзүн жаңыдан ошо дизайн жолунда өзүн жаңыдан издеп, кайсыл багыт менен барсам деп өзүн издеп аткандар. Анан экинчи күнү болсо, бул мен уже мындай өзүм жолумду таптым, дизайнер катары тушуумду кеским келип атат деген сыяктуу дизайнерге кечесин кылып беребиз да, бир эле дизайнердин кечесин кылып беребиз, чыгармачылык кечесин. Үчүнчү күнү болсо ошол чакырылган гала показ деп коебуз, анан чакырылган коноктор менен бирге ошо Кыргызстандагы аттуу баштуу дизайнерлер катышат да. Дизайнер бул фестивалга катышуу дизайнерлерге кандай мүмкүнчүлүк тартуулайт? Биринчиден бул биз азыр жападан жалгыз платформабыз, мода боюнча. Бизден башка эч ким жок. Экинчиден бул болсо немеде жанагы сүрөтчүлөр, живопись өздөрүнүн сүрөтүн тарткандан кийин аны катып койбойт да үйгө. Аны деген выставкага алып чыгыш керек да. Аны выставка музейге алып барып, выставкага коюп, көргөзмөгө коюп, элге көргөзүп, бул деген сен чыгармачыл адам катары сен кылып аткан нерсең эл кабыл алыш керек, эл көрүш керек да. Сен ошол чыгармачылык аркылуу кандайдыр бир адам баласына ойлонууга тоскоол болбостон анын үстүнө ого бетер мындай оюна ой кошуп, кандайдыр бир
орысша айтканда пища для размышления болуш керек да, сен кылып аткан иштериңчи. Эгерде ал нерсе болбосо, анда эгерде өзүң тартып алып эле өзүң комнатаңды чыгарбасаң, анын эмне кереги бар да? Анда эмнең чыгармачыл адам дегендей да. Ошол чыгармачылык бул ошол бул чыгармачыл адамдар эми аябай сезимтал келишет эмеспи? Алар айлана чөйлөнү, дүйнө таанымы башкача, анан ошонун баарын көрүп, өзүнүн жан дүйнөсү менен өткөзүп, анан чыгармачылык аркылуу чагылдырып берет да. Мындайча айтканда чайнап берет да башка адамдарга, ошол нерселерди байкай албаган адамдарга. Эгер ал нерсени көргүзүң келбей катып ала турган болсоң, анда чыгармачылыктын эмне кереги бар дегендей да, суроо. Ошондой эле бул дизайнерлер, художниктер, булар ошондой эле чыгармачыл адамдар, ошо кийим аркылуу, өзүнүн чыгармасы аркылуу, бул ошол эле социалдык кандайдыр бир суроолор болобу. Быйыл аябай негизи эле акыркы учурда аябай бир модный болуп калды го, жанагы гендерное равенство деген сыяктуу да. Ошондой эле ошол эле суроолордун баарын агрессивдүү жол менен эмес, жумшак жол менен элге жеткизсе болот да. Андай эмес, мындай депчи, ошол өзүңдүн ойлоруңдун баарын чыгармачылык аркылуу жумшак жол менен элге, коомчулукка таратса болот. Ошол үчүн жана биз жаш дизайнерлерди дайым чакырабыз да. Бул биринчиден алар өздөрүнүн чыгармачылыгын элге тарткылай алат, эл аны кабыл алып көрөт да. Экинчиден алардын аты чыгат. Үчүнчүдөн болсо алар нетворкинг, башка дизайнерлердин жумуштарын көрөт, башка кандай балким ал жерде кийин буйрутма заказ алабы же балким кандайдыр бир партнерлорду табабы дегендей да. Үчүнчүдөн, төртүнчүдөн болсо алар башка дизайнерлердин жумуштарын көрүп, өзүнүн өсүүгө жолдомо алат да. Ал эгерде өзү менен өзү кылса дагы прогресс келбейт да. Башкалардын жумуштарын көрүп, көрсө мындай кылса болот экен, көрсө мындай кылса болот экен деп мындай кандайдыр бир таасирленип алса болот. Эл аралык аренада, эл аралык фестиваль болот атпайбы? Ошол эле биздин модабыздын орду кандай деп ойлойсуз? Кандай баа бересиз? Негизи Орто Азияда мен аны дайым эле айтып келем. Мен мугалим болгондуктан эмес да. Орто Азияда биздин дизайн жогору деңгээлде. Аябай эле жогору деңгээлде. Ошол эле кандайдыр бир биз өзүбүздүн улуттук оюм чийимдер болобу, ошолорду дагы интеграциялаганда дагы биз башка ошол эле таджик туугандарга, ошол эле өзбек туугандарга караганда биз мындай кылдаттык менен, кандайдыр бир сезимталдык менен, орусча айтканда вкус менен колдонобуз да. Эми ар кандай колдонгондо да бар, бирок көбүнчө ошондой. Башка коңшу өлкөлөрдү караганда алар аябай мындай ачык өңдөр болобу, же кандайдыр бир бири-бирине дал келбеген оюм чийимдер болобу, же пропорционально туура эмес келгендер болобу, ошондой да. Казакстанда болсо ал жерде алар көп эми дизайнга алар көбүнчө өздөрү чыгарбайт да. Алар көбүнчө башка өлкөлөргө, ошондой эле Кыргызстанга да заказ бериши мүмкүн да. Биздегилер ошо казактардын кандайдыр бир нерселерин кылып берет дагы, жөн эле Казакстанга өткөзүп берет да. Эч кандай автордук укукту коргобой эле, эчтеке кылбай эле өткөзүп бере беришет да. Бул аябай мен кээде ичим күйөт бул нерсегечи. Анан биздин дизайнды жогорку деңгээлде алып чыксак болот. Азыр бул жолдо өзбектердин өнүгүүсү аябай сонун болуп келатат. Алар аябай өздөрүнүн ошол жана икат кездемесин дүйнөлүк аренада көп дизайнерлери ошол өзбек оюм чийимдерин, ошол өзбек икатты аябай көп колдонуп атышат да. Ошондой эле биз дагы аябай алдыга чыгарсак жакшы болмок. Ошолордун бири болуп, бир-эки мисал катары азыр эгер уксаңыз керек, акыркы учурда жанагы көлдөгү Барскондогу кол өнөрчүлөр менен бирге Италиядагы Stella деген дизайнер, ал өзүнүн мода үйү бар. Ошолор биргеликте чогуу дизайн кылып, коллаборацияда сонун жаңы өзүнүн коллекциясын чыгарды да. Ал формасы, пропорциясы, бардык ликалардын баары ал кишиники, бирок ошол кыргыз оюлар менен, жанагы шырдактын оюсу менен бияктан жасап беришти, кийизденчи. Аябай сонун коллаборация болду, мага жакты да. Биринчи орун алды. Жок, бул конкурс эмес да, бул болгону жанагы дайым дизайнерлер ошо бизге окшош эле жазында анан көзүндө өздөрүнүн ошол мындай кандай десек чыгармачылык жыйынтык берип турат да. Жазгы коллекция, күзгү коллекция депчи. Ошол быйылкы ошо жазгы коллекциясына ошол жасалды да, жазгы капсульный коллекция. Анан башка мисалга алсак, 18-жылы Hermes, дом моды Hermes. Алар ошол кыргыз жанагы бача айтып калдым, Чарсулу деген кыргыз жылкысы, Апалуза.
ошонун сөөлөкөтү менен айкели менен кыргыз оюм чийимдерин колдонуп кичинекей моюнжолуктарды жасап чыгарышкан да, бандана моюнжолуктар. Аны дагы аябай мындай өздөрүнүн ошол биздин эле оюлар, биздин эле жылкы, ошонун баарын туура компоновка кылып туруп эле анан чыгарышып, анан Эрместики деп сатышкан да. Бул азыр мен айтып калдым, мугалим катары иштегендиктен мен азыр чет элдик ошол европалык университеттердин программаларын окуп, анан аларды дагы биздин кыргыз тилге же орус тилге которуп, анан студенттерге бергенге аракет кылам да. Анан ошолордун биринде 2-3 күн мурун эле Италияда аябай чоң университет бар, Марангони деген, эми дизайнерлер үчүн аябай күчтүү университет. Ошолордун программасын окуп отурганда анан текстайл принт кездемелерге оюм чийим түшүрүү боюнча блогун окуп атканда аябай таң мен күлгөнүм, ошол биздин эле шырдакты цифровой вариант кылып, аны өздөрүнүн кандайдыр бир дагыбын кошуп же кайсыл өңдөрүн алып салып, анан кадимки эле биздин шырдакта мен аябай күлүп аткайм, мен булардан үйрөнөйүн деп карап атсам, булар бизди карап аткан экен депчи. Ошондуктан биздин дизайнды эми биз кылымдан бери алып келаткан көп нерсе бар да, ошону дүйнөлүк аренага азыркы заманбап кылып интеграциялап берсе аябай эле жакшы болчу да. Ал үчүн мамлекет тараптан дагы чоң колдоо болуш керек. Мындай колдоолордун бири Япониядагы Uniqlo бренди. Uniqlo бренди бул бир кишинин же бир компаниянын бренди эмес да, бул мамлекеттик бренд. Кийим тармагы негизи аябай өлкөнүн бюджетин көтөрө турган нерсе. Жанагы 90-92 жылдары биз Советтер Союзу бузулуп кыйрагандан кийин аябай чоң өлкөгө финанс жактан жардам келген, финанс оборот. Бул ошол жеңил өнөр жайы болгон да. Ошол нерсени биз алдыга, ошондон бери негизи эле биздин жеңил өнөр жай алдыда келатат, бирок азыр биз былтыртан баштап өзбектерден калып баштадык да. Биз ошону жогору деңгээлде чыгарып алсак, бул мамлекетке аябай чоң бюджет алып келе турчу нерсе да. Анан бизде акыркы да маалыматтарга ылайык 150 миңден ашык жаран ошол жеңил өнөр жай тармагында тамактап жашайт да, өздөрүнүн үй бүлөсүн өздөрүн багып келет да. Эгер бирок бизде ошол сапаты аябай начарлап кетти. Ошол сапатты эгерде жогору деңгээлге чыгара турган болсок, бул биздин өлкөбүздүн бренди болуп калышы мүмкүн. Жанагы Uniqlo деп айттым го, Uniqlo'нун быйылкы ошо жылына болгон финансовый обороту ал H&M менен Zara'дан дагы ашып түштү да. Булар азыр дүйнөдөгү аябай чоң бренд. Uniqlo десе, алар өзүм ошо менен кошо Японияны адам элестетет, сөзсүз түрдө. Япониянын маданияты, Япониянын бул кана Uniqlo дегенде бул уже адам тыгыздыкты, тыкандыкты, Япониянын маданиятын, Япон элдеринин сөзгө тургандыгын, бекемдигин баарын сразу кабыл алат да. Бул мамлекеттик бренд. Муну мамлекет жанагы дизайнерлер менен бирге иштеп чыгып, концепция кылып, аябай көп акчаны коротуп, анан дүйнөгө таратканда, азыр Европада болобу, Америкада болобу, кай жерде болбосун, бул аябай чоң бренд да. Биз дагы ошол тармакка көңүл бурушубуз керек. Сөз түрдө маегибизди кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин уланталы. Ал ортодо берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы, компания учурда курулуп жаткан Алтын булак Лайф, Астория жана Гранвилл үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Бүгүнкү темабыз искусство. Ошондон бүгүн бизде мейманда фэшн-продюсер, жана ошондой эле маданий активист, аны менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Көркөм сүрөт академиясынын кийим дизайны кафедрасынын башчысы Ынтымак Абдылдаев. Жогоруда сиз айттыңыз, биздин Кыргызстандын жеңил өнөр жайында 150 миңге жакын адам өзүнүн жумуш орду түзүп алып, тамактап жейт. Ошондуктан бул тармакка биз абдан чоң көңүл бурушубуз керек. Бирок тилекке каршы соңку кездерде ошол коңшубуз Өзбекстандан абдан калып атабыз. Чындап эле мен мисалы үчүн базарларга барсак, бул Өзбекстандыкы майка, кийим, сийим, кездеме, майда чүйдөн бардыгы эле Өзбекстандык болуп калды да. Бул чындап мындай ойлоносуң да, биздикилер тикпейби, эмнеге жада калса эл аралык
рынокто айтпай эле коелу, жергиликтүү рынокто биздин товарлар караганда өзбектин товары көбүрөөк болуп атат деген ой келди да. Сапатты кантип бийиктетишибиз керек, жогорулатышыбыз керек жана сапаттын түшүп кетишине эмне себеп болду сиз айткандай? Бул жерде көп факторлор бар да. Алардын бири жанагы жогоруда сиз менен сүйлөшкөндө айттым го, бизде бир нече университеттер бар да. Ошол дизайнерлерди чыгара турганчы. Бирок тилекке каршы эмне үчүн билим алуу керек? Сен ошол университетке барып, билим алып, 5 жыл бою специалист болуп чыгып, анан жанагы жерлерге барып иштеп, ошонун баарын карашың керек да. Бирок бизде андай эмес да. Биздин университетти көп учурда ошол чыгармачылык болуп, кайсыл эле тармак болбосун, университетти бүткөндөн кийин алар ошол өз тармагында жумуш таба албагандыктан башка жерлерге кирип кетишет да. Ошол тармакта эч кандай билими жок, бирок акча таап оокат кылып аткандар, алар билгендей эле кылышат да. Анан билгендей болгондо эми алар үчүн эң негизгиси арзаныраак сатып алып туруп, арзаныраак кылып туруп, анан бул жердеги бул маянанын, акчанын кесепетинен болуп атат да бул нерсечи. Эгерде биз баардыгын өз орду менен мамлекет кийлигишип контролдосо, анда биз мынчалык төмөндөп кетмек эмес сапатычы. Азыр сиздердин окуу жайга эмне жетишпейт, мисалы үчүн ошол эле жакшы мыкты адистерди өстүрүп чыгарыш үчүн? Бизде азыр биздики бюджет да, бизге тапшыруу бюджет. Бизде деген окуу жай 5 жыл окуйт, анан бүт баары бюджетте да. Бюджет болгондон кийин биз мамлекеттен көз карандыбыз. Мамлекет бизди караш керек, бизди багыш керек дегендей да. Анын негизинде биз көп студенттерди ала албайбыз да. Алганда дагы биз өзүбүздүн мастерскойлорду оснащать этиш керек, художниктерге ылайык. Ошол менен бирге бизде машиналар жетпейт. Биз 60 студент бар менде. Бардык 5 факультетте 60 студент бар да. Ой, 5 курста 60 студент бар. Алардын баарына 5 эле машинкабыз бар да. 5 прямострочный, 1 оверлогубуз. Бул акылга сыйбаган нерсе да. Алар бул ошо 5 жыл бою окуганда жеткиликтүү деңгээлде ошол кийим тигүү ыкмасын практика ала албай калышат да. Ал практиканы ала албай калып атса, анда алар окууну жайды бүткөндө дагы практикага аз болгондуктан ошол билим сапаты дагы төмөнүрөөк болуп калат да. Именно ошол практичный частында, теорияда алар китептен окуп үйрөнүшү мүмкүн, бирок практикага келгенде ошол эле материалдар менен иштешкенде, ошол эле сиз айткандай мех болобу, ошол эле пахта болобу, аны менен анын баарын алар өздөрү кармап көрүп, тигип көрүп билиш керек да. Бизде азыр мүмкүнчүлүгүбүз аз да, анткени биз көз карандыбыз, мы орусча айтканда мы ищем финансирование да, чтобы покупать ошол нерсенин баарын. Анан бул бир. Экинчиси болсо, бизде мисалы үчүн ошол эле Мадина базарына келип аткан баардык кездемелер бизге көбүнчө Кытайдан келет. Анан Турциядан келет. Келген кездеменин баары синтетика. Синтетика кездемеден көйнөктүн баары тиккенде бул аябай кандай эң эле зыян нерсе да бул синтетика. Убагында бул илим үчүн чоң ачылыш болгондо полиэстерден синтетикадан синтетика кезинбекке кылып бул аябай чоң жетишкендик болгон. Бирок азыр убакыттын өтүшү менен биз түшүнүп атабыз, что биз өзүбүздү биринчиден, экинчиден жеренени, жаратылышты ошол менен бирге талкалап аткан экенибиздичи. Анан эгерде пахтадан же табигый кезимдерден алайын десең, алар кымбатыраак. Анан өндүрүүчүлөр андай кезде менен алгысы келбейт да. $2 кымбат болсо дагы алар колдонгусу келбейт да. Анткени аны $2 алсаң, $2 кымбатыраак сатыш керек. $2 кымбатыраак эч ким албайт аны. Алар банкрот же минуска кетишет да. Ошондуктан алар канчалык мүмкүн болушунча төмөн баада алып, төмөн баада иштетип, төмөн баада тигип, анан төмөн баада сатканга аракет кылышат. Ошол үчүн биздин сапатыбыз улам төмөндөп баратканы ошол да. Бул жерде мен ойлойм мамлекет жанагы жеңил өнөр жай Лехпром чоң көзөмөлгө алыш керек дагы, кандайдыр бир мамлекеттик стандарт коюш керек да. Азыр мамлекеттик стандарт коюш керек дегенде жанагы өндүрүүчүлөр айтып чыгышы мүмкүн да, булар кайра налог салмай башталды, элди тонап атат, андай. Бияка бир аз чыдап туруп, ошо мамлекеттик стандарт деп туруп, мамлекеттик стандарт менен чыгара турган болсок, анда бизге башка өлкөлөрдөн келип башташы мүмкүн. Азыр мен мисалы үчүн көчө жакында эле бир тааныштар менен сүйлөшүп калдым Пакистандан да. Алар Кыргызстанга ошол буга чейин келе элек болор, алар мага кайрылышты, жардам бербейсизби? Пакистандын өндүрүшүн, ошо Пакистанда жасалган кездемелерди Кыргызстанга алып келели деп. Анткени биз Кыргызстан Орусия менен Россиянын кийим аркылуу каржылап турабыз да. Бизде аябай көп тигилип, анан жөнөтүлөт да.
Анан мен айттым да кездемелер көргөзгүлөчү депчи. Анан кездемелери 80-70% бул табигый кездемелер экен. Мага аябай жакты да. Анын ошол эле Мадинада болуп аткан кездеме менен тиги кездеме менен салыштырганда экөөнүн сапаты асман менен жердей. Бирок бунун баасы $2-3 кымбат. Анан эң мага таң калыштырган нерсеси булар ошол эле Zara, ошол эле Max Mara болобу же Levi's болобу, ошол дүйнөлүк предапарта брендтердин кийимин тигишет экен. Пакистанда элестетсеңиз, Пакистанда тигишет, аябай жакшы жогорку сапатта тигишет дагы сатышат. А биз тиккенге болбойбу дегендей да. То есть бизде да ошол нерсени кылса болот. Бирок ал үчүн биз ошол дүйнөлүк стандарттага жооп беришибиз керек. Ал жооп бериш үчүн кандайдыр бир мамлекеттик стандарт болуш керек. Бирөө анын баарын көзөмөлдөш керек. Азыр кандай болуп атат да? Азыр элдин баары барат дагы Мадинадан эң арзан тканьды табат, рулон менен алат, эң арзан цехке барып тиктиртет дагы, барып эртеси күнү Дордойдон сатып ийиш керек, карго аркылуу бир жака жөнөтүш керек да. Мындай болуп калган да. Бул нерсе эч кандай жакта дизайнер жок. Болбосо жана биз чыгарып аткан дизайнерлер ошол жакта барып отуруш керек ар бир цехтечи. Ал барып ошол эле кездеменин сапатын караш керек, ошол кездеменин бири-бирине болгон өң түсүн салыштырыш керек, анан кандай тигилет, ошонун баарын ойлош керек, ошо тигип аткандын баарын караш керек да. Мунун баары бири-бири менен байланышкан. Баардык нерсе бири-бири менен байланышкан. Бирок биз көп учурда өзүмчүлдүк кылып, ар кимибиз өз көмөчкө гүл тартып атабыз да. Ошол үчүн дагы балки мамлекет алдыга чоң бир кадам жасай албай атабы. Анткени майда-майда ар ким ар кайсы жерге тарткандыктан. Анан эң башкысы кыска ойлонуп атабыз. Бүгүнкү менен жашайбыз. Ооба, арканды узун ташташ керек болуп атат да. Материалдык техникалык база жакшы болуп турган болсо, мисалы, сиздерде ошол эле жетиштүү деп ойлойсузбу? Жок, ал аны менен бирге мен ойлойм биз көп неме кылышыбыз керек да. Эл аралык карым-катнаш деген бизде калбай калды да. Бизде ошол нерсе жок болуп атат. Эл аралык карым-катнаш маданиятта дагы мисалы үчүн биз менде көп ойлорум бар да. Мен ар кайсы өлкөлөргө көп барам да. Өзүмдүн дизайным мененчи. Анын баарын мен өзүм жазып, же алар башка өлкөдө мени көрүп калып анан чакырышат ушундай да. Анан биз бул жерде ошол эле Европадан кандайдыр бир мугалимдерди бияка чакырышыбыз керек да. Өзүбүздүн студенттерге стимул бергенге. Дизайн деген ал аябай динамичный да, аябай кыймылдап турат, бир орунда турбайт да. Ошол кыймылдап туруш үчүн биз башка өлкөлөрдө эмне болуп атканына көз чаптырып турушубуз керек да. Көз чаптырыш үчүн биз ал жерден дагы адистерди чакырып туруш керек, байма-байчы. Анан биз ошол жана мода жумалыгы дагы ошого мындай аракеттенген да. Биз алдыдагы көп пландар бар. Балким ошол кандайдыр бир мода дүйнөсүндө бир чоң орунга ээ болгон адамдарды чакырып турабызбы, биз ушундай баарын чогултупчу. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн болсо мен ойлойм университеттер өз ара бири-бири менен бир тыгыз байланышта болуп, тыгыз кандайдыр бир ошол дизайн сапатын жогорулатуу деңгээли максатында бири-бири менен бир кандайдыр меморандум болобу, же кандайдыр бир келишим болобу, стандарт кылыш керек да алар дагычы. Ошол нерсеге жетишиш үчүн. Анткени Политех университетинде болсо көбүнчө технический вуз да. Политехнический вуз, ал жерде көбүнчө техниктер да, то есть конструкция кылганды, обработка швов дегендей ошондойлор көп чыгат да. Бизде болсо көбүнчө сүрөтчү художниктер да. Бирок ошолордун да кандайдыр бир соприкосновение надо находить да, ошол нерсени точку соприкосновения. Эми окуу тууралуу кеп кылып атабыз. Анан кийин мамлекетти дагы айтып өттүңүз. Мындай чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Сөзсүз түрдө балким стандарттарды кабыл алабы. Анан балким сырьёлук базаны дагы өздөштүрүш керектир. Себеп дегенде азыр бул дагы кездемени импорттогонго караганда өзүбүз чыгарган мүмкүнчүлүгү барбы? Негизи бизде шарттар барбы? Буга мындай кандайдыр бир предпосылка барбы? Ооба, негизи ушул жакшы суроо бердиңиз. Алыс барбай эле ошол эле Ош жибек комбинаты. Ошто убагында жибек чыгарчу да. Укмуш жибекти чыгарчу Советтер Союзу учурунда биздин чыгарган жибек Советтер Союзу боюнча биринчи местода болгон да. Сапаты боюнча. Анан аны деген талкалап коюшту да. Аны талкалап коюшту. Ар ким өз көмөчүнө гүл тартып, ар кайсыл бурамасын чыгарып, каалагандай сатып алды дегендей да. Мен ойлойм ошол нерсени кайтарыш керек. Биз өзбектердей эле ошол эле өзүбүздүн оюм чийимдерибиз менен жибектерди чыгарсак болот.
жакшы сапатта кайра ошол нерсеге кайтып келсек болот да. Бул өндүрүш деген ошондой эле пахта биздин түштүк тарапта пахта өндүрөт да. Пахтаны өндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ошону өндүрсө болот. Ошондон дагы ошол пахта кездемелерин дагы чыгарса болот да. Бул биринчи кадамдар. Андан сырткары Кыргызстандагы жанагы жүн иштетүү, жүн кездемелерин чыгаруу. Бизге бул чын дагы мүмкүнчүлүк бар. Убагында Лучихин деген аябай окумуштуу киши, ал жанагы меринос, кыргыз меринос коюн неметип чоң аракет кылган да, ошол кыргыз меринос коюнун генин оңдоого жана ошону сактап калууга. Бирок Советтер Союзу алкаланганда кайрадан биз ойлоп барын саттык, сойдук, жедик, жок кылдык да. Сөзүнүн ачыгы. Анткени анан алардын ошол жүнүнүн сапаты бузулуп кетти да. Азыр ал кишинин кызы ошол аракет кылат, ошол атасынын жолунан уланткангач, бирок ал киши аябай уже карып калды. Анан тилекке каршы биздин ошол меринос койлордун жүндөрү 30 сом, 20 сом, 40 сом менен Кытайга сатылып кетет да. Ошо 40 маалындачы. Анан кайра күзүндө жуулуп тазаланып бизге 1000 сомдон кайра килограмм 1000 сомдон бизге сатат кайрачы. Ошол нерсени биз өзүбүз кылсак болот да. Ошо өзүнөн эле тазалап. Негизи бизде бир завод бар эле. Ошол жүн иштетүү боюнча, бирок менин угушум боюнча былтыр ошол завод токтотулду да. Ал дагы ушу иштебей калды, сатылып кетти деп уктум да. Анан бул аябай өкүнүчтүү көрүнүштөр да. Биз ошол кичинекей кадамдар менен, ошол эң биринчи кадамдары колдон асмандын башын айтпай эле коеюн, ошол колдон келип аткан ошол жүн иштетүү менен жибек иштетүүсү бул мүмкүн нерсе да. Бул бир космоско учуп баруу эмес да. Бул мүмкүн нерсе, алып туруп эле башташ керек да. Ал мындай өзгөчө чоң акча талап кылабы же эми акча талап кылбаган нерсе барбы? Айтыңызчы. Ооба, талап кылат акчаны, бирок бул нерсени баштап алсак, ал нерсе кайра өзүн өзү актай турган нерсе да. Башка көп нерсеге табыла эле атпайбы? Биз кайра тиги шайлоо өткөзгөнгө акча таап атабыз го. Ошондой эле бул нерсеге да акча тапса болот. Бул жерге мындай эл биринчиден, экинчиден мамлекет кызыктар болуш керек да. Демек, жеңил өнөр жайды өнүктүрүп кеткенге мындай жеңил эле деп ойлойсуз, сиздин оңуз боюнча. Жеңил эле, бир аз эрк, бир аз мындай чечкиндүү кадамдар керек экен болгону. Анан дагы бир нерсе бар, бул жерде ошол кыргыз эли, балким биз өзүбүз ушундайбызбы. Мисалы үчүн Nike компаниясы, Adidas компаниясы дагы Adidas-пы, Nike-пы точно эсимде жок. Өзбекстанда Nike бир канча миң пара ошол чокойлорун чыгарууга завод куруп атат да, жылыначы. Анан эмне үчүн бизде курбайт дегенде, биринчиден биздин элдин саны аз да. Экинчиден болсо биздики, мисалы үчүн ошол жеңил өнөр жайында мен аябай көп угам. Иштеген ошол жерде тикмечи кыздар да, бүгүн бар, эртең жок дегендей да. Эртеси күнү мама тиги байкеси үйлөнөт, анан тиги эжесинин тою, анан тигинисинин тою, мунусун тою деп анан келбейт да. Анан бул жерде жумуш иштегенде көп учурда бизде кандайдыр бир неме жок да. Орусча айтканда ответственность. Японияда же башка өлкөлөрдө эртең менен мынчада келдимги, буга чейин ордуңан турбай бүтүрөсүң да, иштейсиң. Анткени сен чоң объемдорду чыгарып атканда сенин өзүңдүн срокторуң бар да, мынчанча күнгө чейин мынча товар даяр болуш керек деп өткүзүп берилиш керек. Мен муну кичине билгендиктен айтып атам да. Көп менин тааныштарым бар, жана ошол чоң цехтерде иштеткенчи. Алар дайыма айтат, ынтымак эмне үчүн мен булардын проблемасын чечишим керек депчи. Мен мисалы үчүн эртеңки күнгө 1000 футболка жөнөтүшүм керек, а бүгүн жанагы сенин шибияң тикмечиң иштеп атат да. Анан сен азыр ага пландайсың да, ал күнүнө анын скорости мисалы үчүн күнүнө 5 көйнөк чыгарат да. А башка бирөөсү 20-ны чыгарат. Ошондуктан сен мындай баарын аларга ылайыкташтырып таратып бересиң да. Анан бирок бул деген тойго кетиш керек болуп калат, бала сооруп калат, дагы бирдеме болуп калат дегендей да. Анан жанагы срок учурунда товар чыкпай калат. Товар чыкпай калганда сен аны отправка кыла албай каласың. Отправка кылбаганда клиент айтат, заказчик айтат, сен көрсө неме ненадежный экенсиң депчи. Бул дагы бизнеске аябай чоң тоскоолдук берет. Бул жерде дагы мен дайыма айтам, эмне үчүн силер аларды бул жерде ошол цех иштеткендин өздөрүнүн күнөөсү бар да. Эмне үчүн силер аларды мыйзам негизинде албайсыңар жумушкачы. Эгерде алар коркпой эле, ар бир ошол келип аткан тикмечини мыйзам негизинде келишим түрүндө жумушка алса, алардын коркпой эле соцфондун төлөсө,
анда алар рабочий график эртең менен саат 8-ден кечки саат 5-ке чейин анда алар эч жакка кете албай иштемек да. Азыр мен ошол бул дагы Лехпромдун жумушу болуш керек дейм да. Анан мен негизи азыр бир өткөн таанышым айтып калды, ошо Лехпром бизге чалды, ошондой нерсени киргизели деп атат депчи. Бул аябай жакшы көрүнүш. Мен айттым, акчасынан коркпой, немеден закондон качпай, налог төлөгөндөн качпай барыңыз дедим да. Анткени башыңыз оорубайт. Эртеси күнү эгерде кайсыл бир качан гана бул жерде жанагы неме болуп атат да, ответственности сезбей атышат да аларчы. Качан гана кандайдыр бир текмечинин айынан эгерде бир келишим үзүлүп кала турган болсо, анда ошол келишимдин баасын бул текмечи сен төлөйсүң деп келишим коюп алса, анда алар коркпой эч жакка жылбай иштейт эле да. Анда алар бүт баарын жыйып коймок. Азыр көп учурда билесизби кандай? Алар келет дагы, алар группа болуп алышат да, дайымчы 5-6 кыз болуп баары чогулуп мындай подружайка болуп алышат. Анан бир цехке келип иштешет, анан бирөөсүнө жаман сөз айтып койсо, жакпай калды, анан баары труппаны баарын таштап салып кетип калышат да. Бул ошол жумуш берип аткан цехке кайра жаңы тикмечилерди издеп таап, кайраларды үйрөтүп, анан кайра баштаган бул убакыт алат да. Биз ошол убакытты баалай билбей атабыз да, баалай албай атабыз. Убакытты биз аябай коротуп атабыз. Билим берүү системасында убакытты коротуп атабыз. Ушундай эле ошол кичинекей нерселерден баштап чоң нерселерге чейин убакытты коротуп атабыз. Биз ойлоп атабыз да, эртең жакшы болот. Эртеңки күн жакшы күн эртең келет депчи. Бирок эртеңки күн уже кетип баратат да. Ошол коркунучтуу нерсе. Эми сиздин дагы бир фэшн продюсерлик боюнча дагы кеп кылсак. Ата аябай негатив айтып окшоймун да. Жок, эми өтө орчундуу чоң маселе тууралуу айттык эми. Балким мындай бир аз продюсерлик боюнча кайсы иш-чараларды продюсерлик кылып атасыздар? Азыркы учурда эмне болуп өттү, дагы кандай иш-чаралар күтүп атат бизди? Эмесе жакшы жаңылыктардан дегендей. Позитивден сөз кылалы. Негизи бирок мунун баары бир неме да, өсүүгө тоскоол неме жол неме кандай десем, жолдомо берет да. Бул аябай жакшы нерсе. Болгону ошо проблемалар бар, бирок любой проблеманы чечсе болот дегендей. Жакшы нерселерден болсо жанагы ошол биздин мода жумалык бүткөндөн кийин ошол Тибетейка Москвада болот фестивалынын жетекчиси бизди суранды, ошол кыргыз маданиятынын күндөрүн өткөзүп бериңиздер депчи. Азыр буйруса, азыр бизде ошол 8 апрелден 11 апрелге чейин Москва шаарында кыргыз маданиятынын күндөрүн өткөрүү аземи мерчемделип турат да. Биз буйруса ошол жерге бир канча дизайнерлер менен чогуу, кол өнөрчүлөр менен чогуу барып, ошол биздин маданиятыбызды, музыка маданиятын, кийим маданиятын, кол өнөрчүлүк маданиятын көргөзүп келебиз деп мерчемдеп атабыз буйруса. Бирок бул дагы аябай чоң суроо деп эми бул ар кимдин өзүнүн чөнтөгүнөн каржыланып атат да. Эч ким бул жерге жардам бербей эле. Анан көп ошол биз пландаган нерседен көп нерсени алып салууга туура келип атат. Анткени көптөрү студенттер, көптөрү музыканттар, мисалы студенттер да. Алар бара албай калабыз деп атат да. Анткени азыр өзүңөр билип атасыңар, билеттин баасы аябай чоң да. Анан азыр болсо көчө жакында эле ошо айдын айга чейин болот. Акбата деген Ару эне батасы деген көргөзмө өтүп атат биздин музейде. Гапаратив атындагы көркөм музейинде. Өткөн эжеде өзү келип кетти бул жерге. Аябай сонун көргөзмө болуп атат да. Бул жерде ошол жанагы туш кийизди сайганда, бул туш кийиз бул жөн эле сайма эмес экен. Бул жөн эле тамга илип кое турчу нерсе эмес экен. Бул ошо менен кошо ошону сайып аткан эненин ак батасы, аруу тилеги экени аябай чоң мындай эми бизге жетип атат да. Көп учурда мурун ушундай болчу, биз орто жерден ошол нерсени унутуп калдык да, маани берилбей калдык. Орто жерден ошол туш кийиздерди кескилеп, чокой жасаган күнгө чейин барышты да. Бирок азыр кайра ошолго түшүнүк келип атат да, көрсө бул таберек экенин, ошол небересине, кызына арналган аябай кандайдыр бир аруу нерсе экенинчи. Анан аябай сонун выставка болуп атат. Мультимедиалык сайты да бар. Ал жерде ошол ар бир 7-8 апа жасаган туш кийиз ошо өзүнүн жасап атканда, ошо өзүнүн кызына айткан аруу тилеги, батасы жазылган да, аябай сонун. Анан алдыда ошол балдар күнүнө карата ошо мода бурана kids мода күнү болот буйруса. Анткени биздин келечек кичинекейлерде ошолордон башталат. Анан кичинекейден баштап тарбия бериш керек. Модага болгон,
маданиятка болгон сүйүүнү ошол жакта бериш керек да. Анан күзгү мода жумалык, ортодо бизде жылына 2 жолу мода кочевников деп дагы биздин бир проектибиз болуп турат да, дайым көлдө кылып турабыз. Бул жерде ошол бир 20дан ашуун мамлекеттен дизайнерлер келет деп азыр биз Кудай буйруса пландап атабыз да. Бирок бул жерде дагы жанагы карантиндик суроолор туруп калбаса эле, буйруса анда ошол көп кандайдыр бир өзлөрүнүн улуттук колоритте иштеген дизайнерлер чакырылып атат буйруса. Ошо Пландар ишке ашсын сөз. Ыраазычылык билдиребиз, бизге абдан мындай кызыктуу маек куруп бердиңиз, анан албетте мындай дем берет экен. Bizde meymanda fashion producer жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын көркөм сүрөт академиясынын кийим дизайнерлиги кафедрасынын башчысы жана ошондой эле fashion producer, маданий активист Ынтымак Абдылдаев мырза болду. Бар болуңуз. Рахмат. Ал эми биздин берүүбүздүн баш конөктөшү бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Азыркы учурда компания курулуп жаткан Астория, Гранвиль жана Алтын булак лайф үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Фотограф саякатчы тоолор жөнүндө толкунданып сүйлөйт. Дээрлик ар бир келген адамга көңүл бурат. Окуяларды шыктануу менен кайталайт. 2 күндүк көргөзмөдөн кийин ал үнүн жоготуп кое турганы таң калыштуу эмес. Если что, можем повторить, да? Чтобы я закашлял, потом продолжил, да, то я уже 3-й день даю интервью уже. Немножко я разобрался в этом. Тоого чыгып ички туризмди жакшы билгендер саякатчы фотограф Нурсултан Аттакуровду билишет. Таланттуу фотограф Нурсултан Аттакуровдун Кооз Кыргызстан аттуу таң калыштуу сүрөт көргөзмөсү Тыныстанова 94 дарегиндеги Компас жатаканасынын фойесин ачты. Экспозицияга өлкөбүздүн эң мыкты 50 сүрөтү киргизилген. Досторубуз менен Кыргызстанда саякаттоону баштадык. Биз ар жуманын аягында, ар ишемби жана жекшемби күндөрү шаардан чыгып турчубуз. Алгач Чүй облусу, андан кийин Нарын облусу, андан кийин Ысык көл облусу жана башка жерлерге бара баштадык. Нурсултан кадимки офисте иштейт. 2 жыл мурун тоого биринчи жолу чыгып, байланып калган. Тилдерди билүү жана тарыхчынын билими ага жардам беришти. Дароо гид болууга чакырылган. Буга чейин биздин өлкөнүн түндүгүн дээрлик толугу менен көргөн. Ар бир жолу саякатка чыкканда ал башкаларга бул кооздукту анын көзү менен көрүшүн каалаган. Ошентип камерага баарын тарта баштаган. Биз өзүбүздүн имиджибиз менен алектене баштадык. Башкача айтканда, досум экөөбүз ушундай чалгындоо сапарларына чогуу бара баштадык. Мен ушундай фотосүрөттөрдү тартчумун. Ал сапардын баардыгын видеого тартчу. Кээ бирлери дронго, айрымдары телефонго тартылган. Где-то какие-то кадры, либо с дрона, либо на телефон, либо на камеру, да? Кээде жөн гана сүрөттөрүңүздү Instagram жана Facebook социалдык тармактарыңызга жайгаштырсаңыз, ал күтүлбөгөн жерден коомчулукка жайылып кетет. Мы за 20 год 2020 жылдын ичинде биз ар бир жерден болжол менен 20 000 кадрларды кылдык. Болжол менен 47 саякат болду. Көрүүчүлөр аларды өздөрү тандашат. Бул сүрөт социалдык тармактарда мынчалык белгилүү болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Мисалы, мен аны Instagramга гана жарыялагам. Кимдир бирөө аны Instagramдан жүктөп алып, Facebookка жүктөп коюптур. С Инстаграма кто-то скачал, потом его загрузил именно в Facebook. Бирок Нурсултан буга сүйүндү. Анткени анын негизги максаты Кыргызстанда ички туризмди жайылтуу. Сүрөт көргөзмөсүндө Кыргызстандын, анын ичинде кол жеткис жерлердин уникалдуу сүрөттөрү көрсөтүлөт. Фотографтын көз карашы ушул атмосферага сүңгүп кирүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзөт. Второй день. Биринчи күн абдан жакшы болду. Экинчи күнү күндүн жарымына чейин кар жаап баштап, мөндүргө айланды. Биз мөндүрдүн астында, кардын астында чатырларды тигип, ушул көлдүн жанына отурукташып калдык. 6 топтун арасынан биринчилерден болуп, ушул жерге жеттик. Ходящий в снег, потом в град. Бул сүрөттөр алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн туристтерин тартуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болору шексиз. Баса, жакында Дубайдагы сүрөт көргөзмөсүнө Нурсултан Аттакуровдун 8 сүрөтү коюлат. Ал эми баарыңыздарды Кыргызстандын кайталангыс жаратылышынан рахат алууга чакырабыз. Компас мейманканасы күн сайын саат 11:00дөн 20:00га чейин келсеңиздер болот.
К сожалению, Тилекке каршы көптөгөн адамдар бул жерлерге кандайдыр бир себептер менен бара алышпайт. места. Бирок ушул сүрөттөрдүн жардамы менен биздин жаратылышыбыз кандай сонун экендигин көрсөң болот. Красивая. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйіктүү көрөрмандар, иш күндүн кечи программасы өз ишин улантууда. Бүгүнкү темабыз искусство. Искусствонун чыгаан жылдыздары жана өтө сыйлуу инсандар бүгүн биздин студиябызга келип отурат. Азыр болсо назарыңыздарда дизайнер, стилист жана ошондой эле Rotary Club'тын президенти Замира Молдошева. Кош келипсиздер. Саламатсызбы. Абдан кубанычтабыз. 1 апрелде буюрса сиздин кезектеги чоң көргөзмөңүз болот экен. Бул алгач ушул показ тууралуу Көргөзмө жөнүндө айтып берейин. Көргөзмө жөнүндө сөз кылалы андан. Ооба, жылда апрелде, негизинчи 1 апрелде кийимдер көргөзмөсүн өткөргөнгө дайым аракет кылам. Былтыр болсо пандемиянын айынан жасай албай калгам. Негизи эле ар бир көргөзмөнү мен бир нерсеге арнайм. Мен дизайнер катары өзүмдүн көргөзмөлөрүм аркылуу бизде болгон проблемаларды көтөргүм келет. Мисалы үчүн зомбулук. Мисалы үчүн эмне үчүн 1 апрель деп таң калышат? Себеби 1 апрель бүткүл дүйнөлүк чымчыктар күнү экен. Былтыр мурдагы жылы негизи чымчыктарга арнап жасагам да. Ошону менен эле параллельно мындай зомбулукка дагы каршы. Быйыл болсо жалаң зомбулукка көргөзмөмдү арнайын деп чечтим. Менин көргөзмөмдүн темасы мен зомбулукка каршымын. Сулуулук бул сулуулукта зомбулук жок деген. Орусча айтканда красота это не боль. Анан мисалы үчүн азыр мынакей өтүп турсаң, карасаңар, бул жерде мынакей бул кыз турат. Бүт кийимдердин баардыгында тең ушу биздин айымдар, кыздар, келинчектер, айымдар баардыгы да ар кандай. Анан мен дагы ушундай өзүмдүн сүрөт тартылгандай болуп, биздин айымдарды ушундай сулуу көргүм келет, ушундай бактылуу болгум келет. Зомбулук кичине болсо дагы азайса экен деген бир кандайдыр кыялдарым бар. Ошондуктан бул нерсеге биз көңүл бурушубуз керек. Мен дизайнер катары бул проблеманы көтөрсөм, сиз как мындай алып бара чыгатары көтөрсөңүз, мугалим катары көтөрсө эле бул дагы кичине мындай азаятпы деп ойлойм да. Ошо анан дагы бир айырмалыгы эмеде болот да, айырмалыгы өзүнчө блог, атайын зомбулукка каршы атайын өзүнчө блог. Мен атайын ошо моделдерди зомбулуктан өткөн айымдар менен өзүнчө дагы показалам, ошо показдын ичинен. 20 айым. Бул 20 айымды бүт Кыргыз Республикасынын айым региондорунан топтодум. Ошого коллекция болуп атат. Кудай ырса ал жерде Ловузода айымдар болот. Баягы зомбулукка кабылган айымдар да болот. Эми баягы орусча айтканда носители СПИДа деген бар оору бар. Биз бул нерсенин баарын биз баягы байкабай атабыз, байкагыбыз келбей атат. Биз муну уккубуз келбей атат, бирок бул нерсе биздин арабызда жашайт. Мен ошону аякта айтылбайт, бул ушундай, анан бул мындай деп айтылбайт. Жөн эле общий концепция кылып эле мен ошолорго атайын коллекция тигип, атайын ошолорду өзүнчө алып чыгып, ушу биринчи жолу зомбулукка каршы кийим жаздырып атайын. Сөзүн дагы, музыкасын баарын жаздырып, атайын чыгарып, бир кандайдыр бир мындай революционер болбосом дагы, эми зомбулукка баарыбыз каршыбыз, сиз да каршысыз туурабы? Баарыбыз каршыбыз, бирок баарыбыз каршыбыз деле унчукпай калбай, ошо мындай бир кандайдыр бир мероприятие аркылуу айтыш керек болуп атат да. Анан ушул атайын ошо зомбулукка каршы деп эметип, ушу 20 кызды, ушу 20 кыз өмүрүндө биринчи жолу сахнага чыгышат. Ошол 20 кызды атайын региондордон чогултуп, мына биринде болсо 31-инде баарын тең баягы чачтарын бүт бар тырманын өйдө порядокко келтирип, ошол кийимди кийгизип, генеральный спонсорубуз болсо сонун подарка берип, ошол кийимди мен подарка кылам ошолорго. Бир күн болсо дагы бир кандайдыр бир майрам кылгым келет ошолорго. Эмне себеп болду мындай
коллекция жасаганга? Эң биринчи түрткү биздин жашообуздагы региондордогу зомбулук. Аялдарга каршы болгон зомбулук. Аялдарга эле эмес, балдарга да болгон каршы зомбулук. Ошо аялдардын кабылган зомбулуктары алачы. Өткөндө бирөөсү жакшынакай аялын артка сүйрөп туруп каза болуп калды. Туурабы, уккансыңарда. Бирөө болсо бычактап өлтүрдү. Мындайлар толуп турат. Уже чыдай албай калдым чын элечи. Бул нерсе мени көптөн бери эле баягы тынчымды алып жүрөт. Эми болсом да көбүрөөк айтайын, дагы мындан катуураак айтайын деп ошон үчүн жана гимнди заказ бергеним ошол болду да. Чыгармачылыгыңыз аркылуу ушунда коомдо болуп аткан көйгөйдү албетте көтөргүм келди. Алып чыккыңыз келди. Андан тышкары дагы эмне жаңылыктар болуп кетти? Биз сизди көптөн бери көрө элекпиз. Андан кийин көптөгөн долбоорлоруңуз бар. Негизи сиз аябай мындай лидер айым болгондуктан ар дайым ар кандай демилгенин үстүндөсүз. Ошол демилгелердин боло өткөндөрүн, буюрса болочокторун дагы айтсаңыздар болот. Бүгүн биз жалаң искусство тууралуу кеп кылып атабыз. Негизи долбоорлордун бир дагы долбоорум сиз өзүңүз айткандай Rotary Club'тын Бишкек Rotary Club'тын президенти болдум. Ошондон бери мен президент болгондон бери 8 жыл мурда курулган атайын жетимдерге соцобщежитиябыз бар болчу. Ошону ремонт кылыш керек болчу. Баягы жөн эле бир тамдын өзүн калтып туруп эле полностью аябай ремонт кылдык. $36,000 Бөт камера коюп, пожарный гидрант койдуруп, все как положено кылып жасадык да, ремонттучу. Кудай буйрса вот. Бүтүрүп, балдарды ошока көчүрүп, ал жер болсо 56 бала жашаган жер. Себеби балдар үйүнөн чыккандан кийин мектепте бүткөндөн кийин багыштар көчөдө калып атышат да. Алар болсо ошо интернеттен чыккандан кийин ошол соцобщежитияга жашап, 23 жашка чейин жашаганга акылары бар. Андан сырткары даякта программаларыбыз көп да. Мисалы үчүн биз аларга ментор болобуз. Биз аларды каалоочулар келип жардам беришет, каалоочулар келип жумушка алышат. Биз аларга кандай мотивационный семинарларды өткөрүп турабыз. Аякта да программабыз бар да. Жөн эле баягы куруп бердик, эми ремонт кылып бердик деп таштап койбойбуз да. Андан сырткары эмне болду дагы? Жаңы жылдын астында ошо ремонтко акча чогулталы деп бир оюн-зоок уюштуруп жаңы жылдын астында биздин эң атактуу сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүн сатып, посолдорго, ар кандай бай адамдарга сатып, бир күндө $9,500 чогултуп койдук ремонтко деп. Андан кийин Rotary бал өткөрдүм, ал жерден болсо $20,000 чогулттук. Ошентип биз ремонтубузду жаап койдук да. Ушундай. Rotary Club боюнча кантип ал жерге кирип калдыңыз? Ал эмне болгон уюм? Да бир аз көбүрөөк маалымат берип коесуз биздин көрөрмандарга. Rotary Club болсо, бул деген биздин курамыбызда 24 адам бар. Бул бардыгы тең бизнесмендер. Биз таптакыр политикага киришпейбиз. Политикада жүргөн адамды албайбыз. Биздин мүчө катары. Эгерде сен биздин мүчө болуп туруп политикага кетсең, анда чыгышың керек да. Биз такыр политиканы кошпойбуз. Анан ал жерде чогулган адам 24 адамдын бардыгы тең. Биздин девизибиз мындай. Мен акча табам. Ушу орусча айтканда я занимаюсь бизнесом, чтобы заниматься благотворительностью. Орусчасын да, кыргызчасын жакшы отура албай калдым. Биздин иштегенибизге 20 жылдан ашык болду. Мен өзүм член Rotary клуба болгонума 6 жыл болду. Ар бир Rotary клубтун мүчөсү 1 жылдан президент болушат. 1 жылга. Анан бир адам 2 жол 2 срокко президент болсо болот, андан көп болбойт да. Анан 1 жыл болот дагы, 1 жылдын ичинде 2 проект бүтүрүшүң керек. Меники проектим бар, бул Райла деп коет. Райла деп жаш лидерлерди чогултуп, биз аларга ар кандай спикерлерди алып келип, ушу өткөрөбүз жакында Кудай буйрса. Сиз айтыпсыз 1 апрель сайын ошо показ уюштурам деп, былтыр показ уюштурайын деп атканда пандемия болуп калды, бирок анда пландар бар беле? Эмнелерди көрсөтөт элеңиз? Анда дагы ушул эле зомбулукка каршымын деп атайын коллекция тигип бүт баарын даярдап койгондон анан ушундай болуп калды да. Анда деле ушул гимн болчу. Ошонун баарын азыр мына кайра көтөрүп чыгып атам да. Ушуну быйыл аягына коллекция чейин чыгарайын деп.
Бул негизи бул менин проектим мен зомбулукка каршы деген бул коллекция менен чыгып калган жок, бул концепциясы аябай чоң да. Мисалы үчүн мен региондорго барып аялдарга зомбулукка кабылбаш үчүн эмне кылыш керек, эгер зомбулукка кабылсаң эмне болот деген семинарларды да өткүм келип жүрөт негизи. Жардам бергим келет, окуткум келет, баардыгын тең жумушка орноштургум келет. Мисалы үчүн бул 20 айымга азыр баягы кийимдерди подарить этип сценага алып чыгып кичине мындай көңүлдөрүн көтөрүп атсам, дагы пландарым бар. Май айында дагы бир мүмкүн 20 ушундайга кабылган айымдарды алып туруп, окутуп, анан баарын 20-сынан жумушка орноштуруп, выставка устраивать этип алар үчүнчү. Ошо мен бир 20 адамдан, 20 айымдан болсо дагы мындай жардам бергим келип атат да. Мурун дизайнерлерге, жаш дизайнерлерге абдан көп жардам берчү элеңиз. Азыр алар эмне болду? Азыр жаш дизайнерлер өздөрүнчө окуттан кылып жүрүшөт го. Бурда болсо деген эсиңизде болсо, баягы проектибиз бар эмес беле, сулуулар күнү 9-чу чеберчилер күнүчү 9-сентябрь реалити шоу бар болчу. Мен аны токтотконума 5 жыл болду, даже 6 жыл болуп барат көрсө быйыл. Ротори клубка киргенден бери ал токтоп калган турбайбы, Жок. Ал менин ал проекттин токтогон бирден бир себеби мен кыздуу болдум. Андан кийин чын айтсам жалкоолонуп жасагым келбей койду. Ал көп жумушта алып Ал көп жумуш, анын өзүңүз аралашып калдыңыз, анын баягы көп убактыңды алат, анан декретте 2 жыл отуруп аябай жалкоолуп калып турмун, араңыздарга чыктым. Негизи мындай бир мындай активный болуш үчүн акаса мындай энергия керек экен, эң биринчи желание керек экен да. Анан эми бир кызым мына 5ке чыкты, 3 жыл болду, 3 жылдан бери ошо тиги шоурум ачып, тиги окутуучу жайымды чоңойтуп, кеңейтип, дагы фабрика ачып, ушул ушинтип эле монтип аралашып эле, алаксып эле иши кылып жүрөм да. Иши жумуш көп. Жумуш толтура. Иштечи кишиге жумуш толтура негизи. Иштебейм деген киши жумуш жок деп дешет да. Сиздерге пандемия кандай таасирин берди? Конечно, пандемияда бир эле жакшы жери болду мен үчүн. Аябай эс алдым да. Аябай эс алдым. План ашыгы менен толду. Ашыгы менен аткарып, жыргап, каалаган киномду көрүп, каалашымча уктап, каалашымча китебимди окуп, өлө жыргадым. Бул бир жак жагы. Бирок эми Кудайдын айтканы бар экен, акча тыйын баарын тең коротуп бүттүк, эми пандемияда эми кайра акча табыш керек болуп калды да. Ошо эми конечно, пандемияда баардык нерсе токтоду, значит, так надо было орусча айтканда. 1 апрелде эгер показ тууралуу кайра кайта турган болсок, канча убакыт болот, каерде болот, биз убакыт саатын дагы айтып коелу биздин көрөрмандарга. Кел айтып коелу. Негизи ушул показ ЦУМдун жаңы зданиясы бар экен, жаңы ЦУМдун 3-этажында атайын ушундай ивент өткөрө турчу зал бар экен, Art Palace деген. Ошол жерде болот, Кудай буйрса, саат 7-де башталат, фуршет болот, шоу болот, показ болот. Кимде ким менин баягы творчествомо кызыкса, вот баарын чакырабыз ошол жака биринде. Бири негизи 4-күн экен, кечки саат 7-де башталат. Кечки саат 7-де. Үлгүрүп келип калса болчу да экен. Ооба. Дагы үй бүлөдө бардыгы жайында. Ооба, үй бүлөдө баардыгы жайында негизи мындай иштерди алып барыш үчүн сөзсүз түрдө аял кишиге үй бүлөнүн поддержкасы, колдоосу керек экен. Үй бүлөңдө баардыктан жакшы болуп турса, бир нерсе жасаган келет экен, көңүлүң ачык болуп, бир нерсе дагы көп нерсе жасаган келет экен. Ошондуктан үй бүлөмдө Кудайым буйрса баардыгы тең жакшы, жолдошум жанымда, кызым жанымда дегендей. Анан кызым чоңоюп атат, 5ке чыгып калды, Кудай буйрса. Бир жаман жери 2-3 күн болду, мени көрө элек, эртең менен 7:30-да чыгып кетем, кечинде 11-де келем уктап атканда, себеби күндө азыр дагы 1 ай болду. Дасмия фитнес клубта күндө 1 сааттан спортто кошком жашоомо. Вау. Аябай жакшы экен, спорт болгон. Мен ойлодум эле, ушу муну кошуп анан показ кылып алым албай калат го десем, жок. Тескерисинче күчүң толтура, прям тигинде бүтүрөсүң, мында бүтүрөсүң, жакшы экен да, аябай. Бир күнү бассейн, бир күнү болсо ошо тренировкага баратам. Ошо. Мен дагы ошол үй бүлөнүмдө эме деп элестетем да, үйдө телефондар барго, барып зарядталып, анан эртең күндө чыгасың да, ошондой. Туура. Иштейсиң. Үй бүлө ошондой болот экен.
үй бүлөң сени зарядтап турат экен да. Зарядтап алган эртең менен кайра жөнөйсүң. Иштейсиң Бул кайра. жакшы нерсе экен негизи. Чыгармачылык, жаңы показдар буюрса мындан тышкары дагы кандай пландарыңыздар бар? Пландарым негизи показ бүткөндөн кийин эмне пландарым бар? Эмне пландарың? Аз ойлонуп көрөчү, эмнени ойлоп табыйсың да. Эме Rotary Club боюнча пландарымды аткарышым керек, проектлер бүтүрүш керек. Анан бул зомбулукка каршы жанакы проектлер дагы региондорго алып, же болбосо жанакындай курсту окутуп деген дагы пландарым бар. Анан кайра күзүндө аракет кылам, дагы бир көргөзмө алганга. Негизи дизайнер жылына 2 жолу жасаш керек да, бирок бул нерсе өтө акча жагынан дагы көп нерсени талап кылат, энергия жактан да көп нерсени талап кылат. Ошол нерсе болсо да эми мүмкүн болуп калар, эми жасайын деп айта берейин, эми жасап калармын күзүндө дагы бир көргөзмө. Сөз чыкканга чейин сенин колуңга айтылгандан кийин анын колу болуп каласың дегендей. Айтып алдыңыз, эми жасаш керек. Айтып алдым, жасаш керек болуп калды окшойт. Ошол нерсе болуп атпайбы? Абдан жакшы, абдан сонун жаңылыктарыңыздар бар экен. Бир гана ийгиликтерди каалайбыз, сөзсүз түрдө ишке ашсын. Андан тышкары эми мындай жалпы мамлекет тууралуу кеп кыла турган болсок, жалпы искусство, бүгүн темабыз искусство. Эми биздин азыркы учурдагы дизайнерлер жеңил өнөр жайынан жалпы өнүгүшүнө сиздин оюңуз боюнча кандай шарттар түзүлүш керек, эмнелер жасалыш керек? Сиздерге эмне сизди түйшөлтүп атат эми бул мындай коомдо ар бир окуяны сиз мындай чыгармачыл инсан катары жүрөгүңүздө өткөрүп атпайсыздарбы? Биз дизайнерлерге эмне жетпейт? Биз дизайнерлерге жетимдербиз. Биз менен эч ким иши жок. Көрсө биз дизайнерлер, мен даже билбеп турмун, биз Министерство экономикага кирет экенбиз. Көрсөчү. Биз ойлоп жүрүбүз да барыбыз Министерство культурага кирет экенбиз депчи. Көрсө биз Министерство экономикага кирет экенбиз. Бирок биз жетимдербиз, биз менен иши жок, барбызбы, жокпузбу, эмне кылып атасыз? Болбосо 150 000 адам тармакта иштейт. Кайсы 150 000? 350 000. 350 000. Расмий эмес. Бул расмий эмес болгондо эмне үчүн расмий эмес? Себеби налог көп, соцфонд көп. Негизи цехтин эгерде сен кийим тигип иштеттирсең, мунун түшүгү аябай көп. Жума сайын механика төлөш керек, жума сайын зарплата төлөш керек. Сен зарплата бир эле күн кечиктирсең, ошокто сени окутуп үйрөткөн, тигип жүргөн кыздарың турат дагы басып кетип калышат. Сен аны базарга алып чыгасың, мисалы үчүн биздин базарда бар кандай иштейт. Базарга алып чыгып сатасың, сатпайсың. Азыр болсо көрдүңөрбү, бүт жер жабык, границалар бар ачык эмес, эми проблемасы аябай көп да. Чынын айтсам, биз чын эле жетимдербиз. Эч ким менен иши жок, эч кандай поддержка жок. Ой, даже мындай бир мындай жетимди эле сылайт го башынанчы, андай да болбойт да биздечи. Мисалы үчүн ар бирибиз колубуздан келишинче спонсор издеп, көргөзмө кылып, антпесе мояктын биздин Кыргызстандын потенциалы аябай чоң. Экинчи Милан кылгаш үчүн аябай чоң. Жөн эле государство мынтип эле кичине эле деп поддержка кылып койгондо жүрүп кетмекпиз да. Жүгүрүп кетмекпиз. Экинчи Милан кылууга толугу менен мындай кандай десем, предпосылкалар бар деп атасыздар. Бар. Алар эмнелер? Алар мисалы үчүн биздин жана Дордойдогу эле Сампашевтер, биякта иштеген дизайнерлер, ошолор бул кандай болот? Мисалы үчүн мен Миланга барганда, семинарга баргам, шоурумдарга баргам. Ал жерде мындай да. Мен дизайнермин, мисалы үчүн Шервина деген дизайнермин. Мен жаңы коллекция ойлоп таптым. Мен показ кылам дагы. Ал жерге жалаң байырлер чакырам. Россиядан, Казакстандан, алардын эң эле крупный эмеси Россияда. Анан бүт жерден келишет, анан элдер келип показ кылат, көргөзмө болот, көргөзмө бүтөт. Анан бүткөндөн кийин ошол эле кийимдердин баары барат дагы шоурумга барат. Ана эгер мага Шервинанын кийими жакса, мен барам дагы, ошол жакта модельдер иштейт. Модельдерди кийгизип туруп эметет, аналар отуруп заказ берет. Мага могу модельден 15 000 мындан 2 000 мындан 500 деп заказ берет дагы, предоплата таштап кетип калат. Алардын баарын организовать эткен атайын байерский компания бар чоң. Алар бүт организовать этет. Ошонун упаковкасын, ошонун каргосун, чтоб доставка болуп тигилер акчасын төлөш үчүн ортодо процент эметишет. Муну мен ошол ортодо организация, мен эгер дизайнер болсом, мен ошого төлөп берем. Бүттү. Биякта кандай болот? Бизде ушул нерсе бар, только баары Дордойдо. Биздин Сампашев менен иштеген эмелер, бизнесмендер,
ошолор бир модельди алышат, тигишет, баары илинип турат, мынтип манекендер да. Анан Москвадан келген оптовиктер келет, анан мындан 15 миңди, мындан 10 миңди, мындан 1000 деп алып анан кетишет. Ошол эле нерсени шаарга чыгарып, более грамотно Россиядагы чоң-чоң байырлар менен чыгыш үчүн это вот жакшы маркетинг керек, жакшы менеджер керек. Алар бизге келиш үчүн бизге международный неделя моды керек. Бизде жок дал. Международный неделя моды керек. Международный неделя моды жасамайынча бул биз эч жакка кыймылдабайбыз. Мен аябай таң калам. Туризм дешет, көңүл бургулачы. Ушу Швейн цехке көңүл бурсаңар, Швейн Лехпромго дейли да, Лехпромго көңүл бурсаңар, ВВПнын чуть ли не 70% ушу Швейн цех болмок да. Силер даже адам билбегенден кийин түшүнбөйт да бул көп нерсеничи. Эми шаарда, жанагы жаңы конуштарда бир үйдө киши жашаса, экинчи үй тигүүчү цех, кайра үй, кайра тигүүчү цех, тигүүчү цех, анан кайра үй ушундай да. Анын канчасы көрүнбөй. Соцфонд төлөбөш үчүн, налог төлөбөш үчүн себеби акчасы көп да. Жатат. Анан канча деген цехтерди билем. Россиянын чоң бутиктерине кетишет. Ал жерде жазылуу. Же болбосо Россия айтат да, жок жазбагыла, KG деп жазбагыла деп. Мен деле ошентип тиккен мисалы үчүн. Анан хорошо дейсиң да, Россия деп жаз дейт, ладно деп Россия деп жазып бересиң. А мындай тиккендер толтура. Вот сиз азыр цех иштетпей элесизби? Жок, меники бар. Меники шоурум бар. Бул вот ушундай коллекционный өзүнчө как дизайнер катары творческий иштейм. Андан сырткары оптом тиккенде цехим бар да. Эми ал жерде болсо акча табасың, бул жерде болсо чыгармачылык менен иштейсиң. Чыгармачылык бизнес өкө чогуу жүргөндө анан ийгилик болот. Ошондо ийгилик болот. Себеби сен жалаң чыгармачылык менен жүрсөң, акча жагынан аксап калат экенсиң. Ошондуктан баягы финансы жакты дагы совместно алып жүрүшүң керек экен да. Ал жерден жанталашып иштесең, бул жерден мен чырлей салам да. Өзүмдүн кардарларым бар, аябай жакшы көрөм аларды кийинткенди, жаңы коллекция ойлоп тапканды жакшы көрөм. Тим эле баягы кездемелерди бар выбирать. Ушунчалык жакшы көрөм, прям башка бир жерге түшүп калгандай болом да. Айрыкча кездемелерди мен Турциядан алып келем негизи. Ошо последний коллекцияга дагы Турциядан алып келдим. Ошону дагы барганда прям аябай жыргадым да. Жагат аябай. Чоң рахмат, ошо жасаган нерседен элгүү алып, жасаган нерседен рахат алган инсандар чында бактылуу инсандар. Сиз дагы өзүңүздүн бактыңыз менен, энергияңыз менен, анан эң башкысы жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маек куруп бизге биз менен мейманда стилист дизайнер жана ошондой эле Rotary Club'тын президенти Замира Молдошева болду. Кыскача сюжет тартуулайбыз назарыңыздарга. Жана албетте Рождество алдындагы түн повести орустун улуу драматургу Николай Васильевич Гогольдтын басылып чыккан «Вечера на хуторе близ Диканьки» циклиндеги эң белгилүү чыгарма. Ошондуктан Алия Ажибаеванын жана Бишкек хореографиялык окуу жайынын чыгармачылык эксперименти кызыктуу. Бул спектакль Орус балет академиясынын бүтүрүүчүсү Алия Ажибаеванын дипломдук иши. Музыкалык коштоо орус композиторлорунун чыгармалары, бирок хореография толугу менен автордуку. Ошол эле учурда хореограф өз чыгармасында элдик бий менен классикалык балетти айкалыштыра алган.
скажем, стилистики танца. Больше у нас классический танец и народный, поскольку... Биздин бий стилибизде классикалык жана элдик бий көп. Анткени заманбап элементтерди же стилдештирилген классиканы сахналаштыруу мүмкүн эмес. Директордун өтүнүчү боюнча балдардын сахнага даярдыгын камсыздоо үчүн бий негизги классикалык жана элдик стилде коюлду. Албетте заманбап стили да бар. Бирок ал ушул негизги стилдерден кийин келет. Ошентип биз классикалык спектакльди уюштурдук. Балдар үйрөнүп көп машыгышты. Бүгүнкү күндө залда өзгөчө толкундануу сезилет. Көрүүчүлөрдүн арасында окуучулардын жакындары жана мугалимдер, хореографиялык окуу жайдын мугалимдери отурушат. Албетте, алар окуучулары чоң спектакльде кантип бийлешет деп толкунданышат. Задача более ответственная. Ты выполняешь раньше... Студенттер хореографтардын сураныштарын аткарышат. Ал эми менде учурда эки эселенген жоопкерчилик бардыр. Үйрөтүү үчүн, натыйжа үчүн гана эмес, ошондой эле бардык балдар үчүн жооптуу болдум. Жана балдар менен иштөөнүн татаалдыгы алардын балет бийчилеринен айырмалангандыгында. Аларга кыймылдарды кантип жасоону үйрөтүү керек. Объяснить, как делать то или иное движение, поддержку. Когда артисты балета уже знают, да, допустим, как делать движение и что от него требуется. Детям нужно больше объяснений. Келечектеги балет бийчилери өзлөрүнүн милдетин мыкты аткарышты. Тажрыйбанын жетишсиздигин шыктануу менен алмаштырып, алар өздөрүнүн эбегейсиз чыгармачыл дарыметин көрсөтүштү. Я обычно ходил вот на балет, там не было какой-то... Мен балетке мурун деле келчүмүн. Бирок буга чейин эч кандай контекст болгон эмес. Бул жерде бардыгы туура уюштурулган. Сюжет бар. Кимдир бирөө Рождествону түн ичинде уурдап жатат. Түн атмосферасы кандайдыр бир сыйкырдуу эффектти жаратат. Вот я все люблю такое ночное, оно создает какой-то эффект волшебства. Мага аябай жакты, аябай жакшы. Мындай спектакльге биринчи жолу келдим окшойт. Балдар суктануу менен көрүп жатышты. Бул премьеранын өткөнү абдан жакшы болду. Мурун Бишкек хореографиялык окуу жайынын репертуарында бир гана спектакль болгон. Шылкунчик. Ал эми азыр Рождество алдындагы түн дагы бар. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Кыргызстандын эң чоң байлыгы бул анын адамдары. Ал эми алар өзүнө жаккан искусство менен алек болсо, искусствонун бир гана түрү биздин меймандыбыздын айтуусу боюнча биздин ички дүң продукциянын 70%-ын дагы көтөрүп коюшу мүмкүн. Демек, урматтуу көрөрмандар, барыбыз жалпы эл биз искусствого көңүл кош карабашыбыз керек, кайдыгер карабашыбыз керек жана албетте чоң маани берип, аны өнүктүрүп өстүрүшүбүз керек. Барыбыз салымыбызды кошушубуз керек деген ушундай жыйынтыкка келген ой менен бүгүнкү программаны соңуна келген жарыялайм. Жана албетте кезектеги кийинки эртеңки эфирден көрүшкөнчө барыңыздар сак саламатта болуңуздар деп тилейм. Аман болуңуздар.